Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme alimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul uqdatan min elsinetina yefqahu qawlana ba'd. Ad-darsul ashir 10-cı kelgemiz al-ghusb. Bugünkü ötürgen temamız ghusb turasına boladı. Gosubtun manisi bir nersenin biröөнүн акысын тартып алууну госуп деп коебуз, түшүнөбүз. Бирок бул жакта кандайча госуп болот, ошону айтып берет. Qad alimta anna wadha'if as-sa'ili thalathatun al-man'u wan-naqdu wal-mu'arada. Thalathatun li-sa'ili al-munaqada an-naqdu wal-ijmal wal-mu'arada деп айтканбыз. Демек, munaqadaдан максат mana деп айтканбыз, анан wan-naqdu al-ijmali, анан кийин wal-mu'arada үчөөнү айтканбыз. Wa qad taqaddama bayanuha mufassalan. Буга чейин биз ошол нақд, munaqada, же болбосо mana, naqd, muarada үчөөнүн маанисин тафсилан терең окуп өттүк. Wa qabla an nabda'a bi bayani wadha'if al-mu'allil. Эми бул muallilдин саилдин вазифасын айткандан кийин muallilдин вазифасы келет негизичи, аныкыда үчөө. Бирок ошону айтканга чейин биз бул жакта эмне кылабыз дейт? Натахаддасу анил ghusbi li kathrati irtikabihi wal wuqu'i fihi min tarafi as-sa'il. Госуп турасына сөз кылабыз дейт. Муаллилдин вазифасын айтканга чейин госуп турасына сөз кылабыз. Эмне себептен биз өзү негизи тигин вазифасын алып келгенден тигин алып келген жакшы эле. Бирок мунун госуп турасына сөз кылуунун себебин айтып атат. Эмне үчүн биз госуп турасына сөз кылабыз десе, анткени бул көп госуп колдонулат дейт. Адар баксыр муназар кылып атканда, бул көбүнчө ошол госуп аткарылып калат. Анан wal wuqu'i fihi min tarafi as-sa'il. Sa'ил көбүнчө ошол госупка түшүп калат дейт. وهو والغصب وظيفة غير مقبولة. قول алынбай турган вазифа, кабыл алынбайт. والغصب غصب تعريفи кандай десе, هو الاستدلال على بطلان الدعوة أو المقدمة قبل أن يستدل الخصم عليها. Өзүн мананын маанисин болгон толабу далил ala muqaddimatin muayyanatin. Бул мана хакыйкый деп айтканбыз. Мукаддима сугурого же көбүрөөгө далил талап кыла турмаса, бул мана хакыйкый. Же болсо толабу далил ala da'wa qabla al-istidlal alayha. Ошол жанагы немеге чейин давага эгер далил тургуза элек боло турган болсо, ошого далил талап кыла турган болсоз, бул мана мажази деп айтканбыз. Эми бул жакта айтып атат. Ошол даванын батыл экендигине бул жөн эле далил талап кылыш керек эле да. Же болбосо мукаддиманын батыл экенине далил, мукаддиманын өз негизин кылыш керек эле, мукаддиманын сохи экендигине муаллилден далил талап кылыш керек эле. Ошол далил талап кылбастан туруп, эмне кылат экен? Сразу далил талап кылат. Сен бул даваң батыл, же болбосо бул мукаддимаң батыл деп туруп эле, анын артынан ошол батыл экендигине далил алып келип коет да. Өзү бул далил алып келе турган орунда эмес. Далил алып келүү бул жакта кимдин вазифасы болуп калат? Муаллилдин вазифасы болуш керек эле да. Мейли давага болсун, же болбосо мукаддимага болсун. Бирок бул жакта эмне кылып коет экен? Сенин даваң батыл, же болбосо сенин мукаддимаң батыл, сугуроң, кубуроң батыл. Ага далил мындай деп далил алып келип кое турган болсо, мына ушул госуп болуп эсептелет. Болбосо өзү бул жакта буга уруксат бериле турган нерсе эмне болуш керек эле? Жөн эле далил талап кылуу болуш керек. Далил тургузуу эмес мунун вазифасы. Түшүнүңүздөрбү? Ошондон бул эгер өзү далил талап кылуу учурунда ошондой макомдо туруп, бирок далил тургузуп кое турган болсо, анда бул госуп болуп эсептелет. Ошону айтып атат. Хуал истидлалу ala бутлани da'wa, даванын батыл экендигине, же болбосо мукаддиманын батыл экендигине далил алып келет. Qabla an yastadilla al-khasmu alayha, ошол хосм муаллил давага болсун, же болбосо мукаддимага болсун далил алып келелектен алдын бул далил тургузуп коет экен да. Тиги ошол даванын дурус экендигине, же болбосо мукаддиманын дурус экендигине далил алып келгенге чейин бул даванын батылына, же болбосо мукаддиманын батыл экендигине далил тургузуп коет да. Демек бул эмне болуп калат экен? Вазифатын гойру макбул болуп калат. Же болбосо башка алымдар айткандай, kullu ma sahha lis-sa'ili an yamna'ahu, ошол саил мана кылыштыгы, далил талап кылыштыгы сохи болгон орундарда fa inna istidlalahu alayhi ala butlanihi, мунун батыл экендигине далил алып келүүсү бул госуп болуп аталат деп алымдар ошентип айтышат. Wa summiya ghusban, бул далил алып келүүсү, саилдин далил алып келүүсү, мана кылган учурда, мана макомунда туруп далил алып келиштиги бул госуп деп аталат дедик. Не себептен десе, li annaka ta'khudhu ayyuha as-sa'il mansiba ghayrika. Сен саил болуп турганда, сен башка бирөөнүн вазифасын, башка бирөөнүн мансыбын алып койгон болосуң дейт. Fa inna mansib al-muallil huwa al-istidlal, анткени муаллилдин вазифасы бул истидлал болуп эсептелет.
Истидал бул муаллилдин вазифасы. Ва мансибу сайин ал эми сенин вазифаң эмне болуп калат? Хуа талабу далил аля тилка дa'ва ау муқаддима. Сен жөн гана далил талап кыласың, далил сурайсың. Ушуга далилин кандай деп. Лиязхара лаху хакикату кавлу ал-хусми. Ошол саил эмне үчүн далил талап кылат? Ошол анын давасынын же болбосо муқаддимасынын сөзү чын экендиги ачык болушу үчүн далил гана талап кылат дейт. Фа ин истадалла ал-хусму, эгерде хосум далил тургуза турган болсо, муаллилди айтып атат. Хосумдан максат бул жакта муаллил, эгерде өзүнүн давасына же болбосо муқаддима сугра кубросуна далил тургуза турган болсо, жазалакал ибталу. Анда мына ошол учурда сенин не кылсаң болот дейт? Ибталга жокко чыгарсаң болот. Кантип? Накыт кылсаң болот, же болбосо муарада кылып неме кылсаң болот. Түшүндүрбү? Ибтал кылсаң. Ва иқамату далил, далил тургузсаң болот. Муарада кылып, же болбосо накыт кылып, ошону далил тургузсаң болот. Ла кабл ан ястадил, бирок далил тургузганга чейин сенде эмне гана бир эле вазифа бар. Кайсы? Демек, далил тургузганга чейин бир эле вазифа бар, кайсы? Мана бар. Далил тургузгандан кийин анан кийин эмне болуп калат? Далил тургузгандан кийин. Анда ошол учурда, мисалы үчүн эгерде давага далил тургуза керек болгон болсо, ошол учурда буга вазифа берилген вазифа кайсы? Мана кылат. Ага далил гана талап кыла алат. Бирок далил тургуза турган болсо, ошол давага далил тургуза турган болсо, анда эмне кылса болот? Эмне кылса болот? Накыт кылса болот, же болбосо муарада кылса болот. Түшүнүңүздөрбү? Же болбосо ошол далил тургузганда далил муқаддима сугра кубросу болот да. Ошол муқаддима сугра куброго мана кылып далил талап кылса болот. Ошондо. Түшүнүңүздөрбү? Демек далил талап кылганга неме далил тургузганга чейин мана кылса болот, далил тургузулгандан кийин накыт кылат же болбосо муарада кылат. Бул мисалы үчүн давага айта турган болсок. وقد ذكروا علامة لمعرفة الغصب فقالوا كل ما جاز منعه فالاستدلال عليه غصب дейт. Демек ошол жанагы госпту билүү үчүн атайын бир аламатты айтып коюшкан алымдар. Ал кайсы дейт? Куллу ма жаза ман'уху. Кайсы нерсени, кайсы кодияны, кайсы даваны мана кылыштык жайыз боло турган болсо, сен ошол жайыз манада максат далил талап кылуу жайыз болуп атат да. Далил талап кылуу сага урсат болуп аткандан кийин сен ага далил тургуза турган болсоң, батыл экенин. Анда бул госп болуп калат деген эрежени айткан. Куллу ма сахха ман'уху фал-истидлалу алейхи госбун дегенде. Мисал qala an-Nasrani al-mu'allilu al-Masihu ilah. Демек муаллил бул жакта Насрани экен. Эмне деп атат? Давасы al-Masih ilah. Демек Иса алейхиссалам бул Кудай дейт. Фaqala as-sa'ilu hadha batilun, бул батил дейт. Lianna al-Masiha hadha batilun. Жоб hadha batilun деп, жобса da'waka mamnu'atun. Жобса la usallim деген майында ошол сөздөрдү колдонуш керек эле да. Бирок бул hadha batilun деп туруп токтобостон туруп эле эмне кылып атат? Lianna al-Masiha hamalathu деп далил алып келип атат. Муқаддима сугра кубраны алып келип атат. Батыл экенигине далил кайсы десе, Саил айтып атат. Lianna al-Masiha hamalathu ummuhu wa anjabathu. Боюнда бол көтөрүп неме кылган, боюндан бүткөн. Wa kullu man sha'nuhu kana wa kullu man kana sha'nuhu kadhalika fa huwa 'abdun lillahi. Кайсы бир адам ошондой болуп туруп, боюндан бүтүп, энесинин боюндан бүтүп, анан төрөлө турган болсо, анда бул Аллахтын кулу, жаратуучу эмес, жаралуучу, жаралган болуп калат да. Анда демек Аллахтын кулу болуп калат дейт. Fa hada ghusbun la yajuzu. Мусулмандын ошол саил мусулман болсо деле, ошентип далил алып келгендиги бул туура эмес болуп калат дейт. Бул госп болуп калат дейт. Не үчүн госп болуп калат? Айтып атат. Li'anna al-mu'allila lam yuqim dalilan ala da'wahu al-Masihu ilah деген давасына далил тургуза элек азырга чейин. فلا حق للسائل فلا يحق للسائل لا بالنقد ولا بالمعارضة. Демек бул жакта саил неме кыла албайт дейт. Демек накыттагы муарадада кыла албайт. Түшүнүңүздөрбү? Накыт менен муарада качан болот эле? Далил тургузулгандан кийин болот эле. Далил алып келгенден кийин болот эле. Далил алып келгенге чейин только эмне экен? Мана гана болот. Wal wazifatu al-wahidatu as-sahiha al-muttajihatu huna. Ошол далил тургузганга чейинки учурда эң тура бир эле жалгыз эле вазифа кайсы экен? Хиял ман'у факат. Ай талабу далили аля тилка дa'ва. Ошол даванын тура экендигине далил талап кылуу. Fa iza aqama ad-dalil alayha. Эми ошол жанагы Масих неме Насрани al-Masih ilah деген сөзүнө давасына далил тургуза турган болсо, далил алып келгенден кийин сорот лисаили вазифатани жадидатани. Демек далил алып келгенден кийин анан саил эмне кылат экен? Саилге дагы эки вазифа берилет жаңы. Ал кайсы? Ан-нaqdu wal-mu'arada. Түшүндүрбү?
وعلامة الغصب أنه يجوز لك أن تمنع هذه الدعوة فاستدلالك عليها غصب дейді. Демек ғосыптың жаңа жоғарғы эле сөздө кайталап атат. Ғосыптың аламаты кандай десе, кайсы ушул дa'ваны, мисалы ушул дa'ваны сага мана кылыштык, ошого далил талап кылуу сага дурус боло турган болсо, сен ошого далил алып келип, батыл экендигине далил алып келгендигиң бул ғосып болуп калат. Мисал قال المعلل المسيح إله والدليل عليه. Демек бул жактан эмне кылып атат? Дa'ва кылды, анан дa'васына далил алып келип атат. والدليل عليه эмне дейт? أنه خلق من غير أب وكل من خلق من غير أب فهو إله. فقال السائل эмне кылып атат? المقدمة الكبرى باطلة. Muqaddima kubra qayсы? Kullu man khuliqa min ghayri ab деген muqaddima бул батыл дейт. Не үчүн батыл? Батыл экендигине далил алып келип атат. لأن المسيح حملته أمه وأنجبته وكل من كان شأنه كذلك فهو عبد لله. деп далил алып келе турган болсо, бул жакта өзү эмне кылыш керек? Ошол muqaddima сугурого же көбүрөк гана далил талап кылыш керек эле. Бул далил талап кылып атат дагы батыл дегенин далил талап кылып атат да. Анан ошого эмне кылып атат? Далил тургузуп атат. Бул мана хакый кылыш үчүн эмне кылыш керек эле? Далил гана талап кылып коюш керек эле. Сугураңа же көбүрөңө деп. А бирок бул жакта эмне кылып атат? Ошол muqaddima сугуронун же болбосо көбүрөк батыл экендигине далил алып келип атат. Анда бул дагы эмне болуп калат экен? Госп болуп калат. فهذا غصب لا يجوز أيضا لأن السائل أبطل المقدمة الكبرى قبل أن يستدل المعلل عليها. معلل ошол muqaddima kubroga dalil алып келгенге чейин эле эмне кылып коюп атат? Muqaddima kubronун неме батылга чыгарып коюп атат далил алып келүү менен. ولكن لو ساق هذا الدليل إبطالا لأصل الدعوة ومعارضة لها فهو صحيح. بيروق бул жакта эмне кылып атат? Өз негизи muqaddima kubroну батылга чыгарып атат да. Эми айтып атат, ошол далилин жанагы لأن المسيح حملته أمه وأنجبته وكل من كان شأنه كذلك деп айткан сөзүн эгерде ошол дa'ванын өзү кайсы болуп атат? Ал-Масиху илах деген дa'ва болуп атат. Ошол дa'ванын өзүнө батыл экендигине далил катары алып келе турган болсо, анан бул сүрөттө эмне болуп калат? Ошого муарада кылган болуп калат. Өзү бул жакта Масих не деп айтып атат? Насрани ал-Масиху илах لأنه خلق من غير أب وكل من خلق من غير أب فهو إله деген далил алып келди Насрани. Бул жакта мусулман не кылып атат? Бул жакта ал-Muqaddimatul Kubra mamnu'atun деп айтты. Жобосо al-Masihу laysa bi ilah деп айтты. Al-Masihу laysa bi ilah буга далили кайсы? Al-Masihу hamalathu ummuhu wa anjabathu wa kullu man kana sha'nuhu kadhalika fa huwa 'abdun lillahi fa laysa bi ilah деген натыйжа берип атат да. Анда бул эмне болуп калат? Муарада болуп калат. Эгерде ушул жанагы далилин асыл дa'вага алып бара турган болсо, дa'ванын өзүнө. А эгерде ушул далилин Muqaddima Kubroga алып бара турган болсо, анда бул госп болуп калат. Эгерде ушул далилин дa'вага алып бара турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Муарада болуп калат экен. Түшүнүңүзбү? Бир эле далилди эмне кылып атат? Эгерде Muqaddima Kubroga алып бара турган болсо, Muqaddima Kubroga далил тургуза элек да тиги муаллил. Анда бул госп болуп калат. Эгерде ушул эле далилинди дa'ванын өзүнө алып бара турган болсо, анда бул муарада болуп калат да. Түшүнүңүздүрбү? Ошол тиягын биягын караш керек. فهو صحيح анда ушундай кылып алып келгендиги, сабык кылгандыгы бул сахih болот. لأنه يبطل قضية قد استدل عليها десек болот, жобосо استدل المعلل عليها. Анткени эмне кылып атат? Бул ошол далил тургузулган кодыяны, муаллил тараптан далилденген кодыяны батылга чыгарып аткан болот. А бул далили айтылган кодыяны батылга чыгаруу бул дурус болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Далили айтылган кодыяга атайын сиз батылга чыгара турган болсоңуз, бул жака далил алып келип туруп батылга чыгара турган болсоңуз, бул дурус болот. Бирок далил алып келинбеген, далили айтылбаган кодыяны далилиңиз менен батылга чыгаруу бул госп болуп калат. Бул жакта, бул учурда сиз только эмне кыла аласыз? Бир гана мана гана кыла аласыз. Далил гана талап кыла аласыз. Бихилафил muqaddimati kubra. Бирок эгер Muqaddima Kubroga алып бара турган болсоңуз, бул далилиңизде, анда бул эмне болуп калган? Госп болуп калат. Фал мафруду бихи إذا أراد أن يبطلها أن يطلب عليها الدليل. эгерде бул жакта айтып атат. فالمفروض عليه дегенде буга ошол милдет болгон нерсе. إذا أراد أن يبطلها ошол Muqaddima Kubroну батылга чыгаргысы келе турган болсо, анда эмне кылыш керек экен? Биринчи далил талап кылыш керек экен. ثم إذا أتى به جوابса إذا أتي به
Биддалил. Ошол неме саил неме муаллил тараптан бул мукаддима куброга далил алып келине турган болсо, анда не кылат дейт? Бул саил ошондо батылга чыгара алат дейт. Батылга чыгарат, ай абталаха биддалил. Далил аркылуу батылга чыгарат. Демек иптолдун мааниси экен далил менен батылга чыгаруу болот. Далил айтуу. وعلامة الغصب هنا أنه يجوز منع الكبرى فاستدلاله عليها غصب. Бұл жақта эми ғосптун, бұл сүрөттө ғосптун аламасы кандай десе айтып атат. Куброну сиз мана кылсаңыз дурус болот dedi бұл жақта. Куллу ман хулиqa min гайри аб фахуа илах деген куброну мана кылсаңыз дурус болот эле. Бирок сиз ошол мана кылбастан анын батыл экендигине далил алып келе турган болсоңуз, анда бул эмне болуп калат экен? Ғосп болуп калат экен. Вал ғосбу вазифатун гайру мақбула. Вала яжузу ман'у асли ад-дa'ва. Бирок бул жакта сиз даванын өзүн мана кыла албайсыз. Ал-масиху илах деп айтты немеге Насрани. Лианна хулиqa min гайри аб ва куллу ман хулиqa min гайри аб фахуа илах деген даваны айтты, ага жанына далилин айтты. Бул жакта сиз даванын өзүнө далил талап кыла албайсыз. Анткени эмне болуп калат? Тахсилул хасил болуп калат да. Дава айтылып атат да, анын далили кош айтылып атат. Мана кылын мааниси эмне? Толабу далил, далил талап кылуу болчу. Бул жакта далил айтыла турган болсо, сиз даванын өзүнө далил талап кыла албайсыз. Анткени дава айтылып атат да, жанына далил да кош айтылып атат. А сиз бул жакта эмнеге гана далил талап кыла аласыз? Мукаддима сугрого же куброго гана далил талап кыла аласыз. Түшүнүңүзбү? Ошондуктан айтып атат: "Вала яжузу ману асли ад-дa'ва, лианна ал-ман'a талабу далил." Мана мааниси талабу далил болот. Ва кад акамаху ал-муаллил. Алайми муаллил болот турган болсо, ошол даванын жанына далилин айтып атат. Лианнаху хулиqa min гайри аб деп. Түшүнүңүздөрбү? Фала ма'на ли талаби далил бa'да залика. Далил тургузгандан кийин дагы далил талап кылышыңыздын эч кандай бир пайдасы жок, кажети жок. Түшүнүңүздөрбү? Тахсилул хасил болуп калат. Хасил нерсени кайра тахсил кылган, талап кылган болосуң. Фаламма лам яжузул ман'у жазал истиддалу вал муарада. Демек ушул учурда даваны өзүнө далил тургузган учурда даванын өзүн накыт кылсас болот, же болбосо даванын өзүнө муарада кылсас болот да. Ушул учурда. Бирок мукаддима кубро канте албайсыз. Мукаддима куброго далил тургуза албайсыз батыл экендигине. Бирок даванын өзүнө муарада кылып батыл экендигине далил тургузсас болот. Түшүнүңүзбү? Ғосптун мааниси кандай экен? Демек кыскача кайсы жерде сизге мана кылыш дурус боло турган болсо, мана кылуу укугу берилсе, сиз ал жерде мана кылбастан туруп далил тургузууга өтүп кете турган болсоңуз, анда бул ғосп болуп калат. Сумма иннал ғосба нау'ани. Эми айтып атат, кийин ғосп экиге бөлүнөт. Ал-аввалан ғосбун ма'ал ман'i. Ғосп болот мана менен. Экинчиси ғосбун била ман'i, манасыз ғосп болот дейт. Караңыздар, мисал qala al-mu'allilu al-masihu ilah. Бул дава болот атат. Фaqala as-sa'ilu amna wa hada. Демек не кылып атат? Амна wa hada. Атубу далил болот атат. Далил талап кылам деп атат. Лианна al-masиха حملته أمه وأنجبته وكل من كان شأنه كذلك فهو عبد لله دب أيتوتات دليل алып келип атат. فهذا غصب جلي ачык эле غصب болуп турат бул жакта. لأن السائل منع أي طلب الدليل. Далил талап кылды башында. أمنع деп айтты. فبدل أن يسكت وينتظر الإجابة унчукпай туруп жоопту күтүп туруш керек эле да. Ошенкендин ордуна захаба ва ата бид-далили не кылып атат? Барып далил алып келип атат. Ва таадда ала мансибил муаллил. Муаллилдин далилине эмне кылып атат? Ошол кол салып чектен ашып кеткен болуп атат да. Анын да немесин муаллилдин далилин мансыбын алып койгон болуп атат. Өзү бул жакта далил алып келүү муаллилдин вазифасы эле. Ошонун вазифасын өтүп, андан не кылып коюп атат? Анын вазифасын алып коюп атат да. Фахада ғоспун ма'ал ман'i. Демек бул жакта эмне болуп атат? Ғосп болуп атат плюс амнау деген сөз айтылып атат да. Амнау анан кийин эмне кылып атат? Амнау деп айтып туруп далил тургузуп атат. Демек бул эмне болуп атат? Ал-ман'у ма'ал ғосп десе болот, же болбосо ғоспун ма'ал ман'i десес болот. Факта кийинки мисал qala an-Nasrani al-mu'allil al-masih ilah деп дава айтты. Фaqala as-sa'il hada batilun деп айтты. هذا باطل أمنع деген сөздү колдонгон жок. Түшүндүрбү? Же болсо давака хадихи гайру мусаллама. Же болсо матлубу ютлабу алейха далил деген сөздөрдү айткан жок. Эмне кылып койду? Батыл деп эле койду дагы. Анан ошол батыл экендигине далил тургузуп атат. Алып келип атат. Лианна al-masиха hamalathu ummuhu wa anjabathu wa kullu man kana sha'nuhu kadhalika fa huwa 'abdun lillahi fa hada ghasbun bila man'in. Мана сөзү айтылбаган эле госп болуп атат. Тигил жакта эмне болгон?
мана сөзі айтылып, анан қосып қылып атат да. Бұл жақта мана сөзін айтпастан тұрып эле қосып қылып атат. Thumma la yaghib an zihnика, есіңде болсын дейді. Анна санада ида жиа бихи мал ман'i. Егерде ошол мана менен амнау же болсо хада мамнун деген сөзү менен биргеликте санат айтыла турган болсо, ла якуну госбан. Мисал үчүн мындай деген сөз айтылып атат. Ал-масиху илах дегенде амнау лима ла яжузу ан якуна гайра илах. Илах эмес болсо болбойбу. Кайфа ва хуа инсан деген сөздү алып келе турган болсо, санатты буга чейин өткөнбүз. Лимми qat'i halli деген сүрөттөрүн алып келе турган болсо, бул неме болбойт дейт, госп болбойт дейт. Түшүнүңүзбү? Санат эгерде кайсы жерде мана менен биргеликте санат айтыла турган болсо, сиз аны госп деп эсептеп албаңыз. Анткени ал далил катары алып келинген жок ал жакта. Түшүнүңүзбү? Аны не деп айтканбыз? Ма юзкару ли тaqwiyatил ман'i. Ошол мана күчтөндүрүү үчүн гана айтылат деп айтканбыз. Аны ошол неме даванын же болбосо мукаддиманын батыл экендигине далил катары айтылбайт деп айтканбыз. Түшүнүңүздөрбү? Далил катары айтылбайт ал санат. Не үчүн айтылат экен? Ошол манаңызды кубатташ үчүн гана айтылат экен. Мисалы үчүн атлубу минка далил ли ажди каза. Же болбосо ли анни а'тaqid аннаху инсан. Мен сенден далил талап кылам, Масихтин илах экендигине. Анткени мен анын неме инсан экендигин мен моюндап i'тикад кылам деп атам. Мен ишеничтүү түрдө, анык түрдө мен аны билем инсан экендигин. Бирок сен кандайча илах деп атсың, ошого далил алып келчи деп атат да. Демек, ошол далил талап кылуусун дагы күчөндүрөт. Не себептен далил талап кылам? Мына ушул себептен дегенде. Далил катары айтылбайт. Түшүнүңүздөрбү? Мананы кубатташ үчүн гана айтылат. Ошондон айтып атат. Thumma la yaghib an zihnika anna sanada idha ji'a bihi ma'al man'i. Мана мен кошо санат айтыла турган болсо, санатта да айтканбыз, амрун ихтияри деп айтканбыз. Важип, аны алып келиштик важип эмес деп айтканбыз. Каласа алып келсе болот, алып келбесе да болбойт. Мана мен кошо санат айтыла турган болсо, la yakunu hada ghasban. Анда бул госп болбойт. Li'anna sanada lam yusaq lil istidlal bihim. Далил катары далил келтирүү үчүн алып келинген жок ал. Бал хуа ли тaqwiyatil man'a, мананы күчтөндүрүү үчүн алып келип атат. Fa ka'annahu yaqulu innani atlubu ad-dalila ala kaza. Ушул нерсеге далил талап кылам. Ни анни ужавизу kaza ау ахтау би kaza. Мен анын инсан болуштугун жайыз деп эсептейм, же болбосо инсан экендигин анык билем. Мына ошондуктан сенден далил талап кылам деп айтат дейт. Фатанабба, ушуга жакшы көңүл бур дейт. Болбосо кээ биркилер бул санат алып келине турган болсо мананын жанына. Муну неме деп ойлоп алышы мүмкүн да? Далил катары алып келди, далил болду, анда бул госп болуп калат деп ойлоп алышы мүмкүн. Андай эмес деп атат. Иншалла бул жактагы азыркы хуласатул бабил аввал, бул жакта буга чейинки өтүлгөн немелерди кыскача кылып айтып берет. Аны өзүңүздөр окуп аласыздар. Анан бул жакта Шейх Тошкубризаданын матынына келген, үстүндө 38-чи бетте. Анан астында бул жакта шейх дагы ошону ачыктап берген, шарттап берген. Бул матынга ылайыкташтырып. Матында кандай келсе, ошондой кылып шарттап берген да, тартип. Тигил жакта боло турган болсо, биз буга чейинки өткөнүбүздө иреттелип, ар биринин өзүнүн немеси менен алып келген. Биринчи мананы алып келди, ошого тиешелүү маселелерди алып келди, накытты алып келди, анан муарада алып келди. Бул жакта бир аз тартиптер башкача болуп калат да. Муну дагы сиздер өзүңүздөр окуп аласыздар. Эгер буга чейинки өтүлгөн теманы түшүнгөн болсоңуздар, бул жакта эле жеңил эле. Анткени ошол эле сөздөр бул жакта айтылат да. Буга убактыбызды кетирип, кайталап эле коюп, бул жакта убакыттагы таар болуп турат да. Тигил жакта түшүнгөн болсоңуздар, иншалла бул жакты оңой эле түшүнөсүздөр. Оор деле эмес. Кийинки 52-чи беттен башталат. Al-hadi al-ashar. Ad-darsul hadi ashar. Вазифатул муаллим индал ман'i. Мана кылган учурда биз айттык да жана саилге кайсы 3 вазифа берилет деп айтканбыз. Фалататун лисаилин мунақада ва нақту зул ижмали вал муарада. Демек мана берилет, экинчи анан нақт анан муарада. Биринчи вазифасы мана болгон. Биз айтканбыз да 3 вазифа тең дурус, 3 вазифанды аткаруу, үчөөнүн тең аткарса боло турган учурда мананы аткарганы жакшы болот. Анткени эмне? Госуптан бир аз алысыраак. Госупка окшошуп кетпейт да бул манач. Ал эми накытта муарада болсо, госупка окшошуп кетүү жактары болуп калат. Ошондуктан эң биринчи бул немени манага кылган, мананы колдонгону жакшы деп айтканбыз. Мананын мааниси талабуд далил ала муқаддиматин муайяна, бул мана хакыйкый, же болсо талабуд далил ала дa'ва бул мана мажази деп айтканбыз. Эми саил мана кылды. Мисалы үчүн неме кылып айтты да, муаллил мындай деп айтты. Ал-масиху илах деп айтты. Адам бул жакта саил эме деп айтты? Амнау хада деп айтты. Буга далил талап кылам деп айтты. Далил талап кылам дегенден кийин бул жерде муаллил эмне кыла алат? Бул жакта айтты да, ал-масиху илах деп дава кылды муаллил. Бул жакта мен айттым, эмне деп айттым? Амнау хада деп айттым. Буга далил талап кылам деп айттым.
дегенде бул жакта эмне кылат эми? Ошентип айтканда муаллил эмне кылат? Ошол туурасында сөз кылат да. Мана кылынгандан кийин амна ва хада деп айтылгандан кийин эмне кылыш керек? ورتبوا وظائف المعلل أعدادها ثلاثة كالسائل деп келет жана маңзумада. Демек, мунун дагы вазифасы 3 деп айтат. Бул жакта азыр айтат. Караңыз. Qad alimta anna ilm al-munazarati yubayyin وظائف المتناظرين. Munazara кылып аткан эки адамдын вазифасын баяндап беришин билип өттүң. وقد تقدم الكلام مفصلا حول وظائف السائل. Буга чейин биз ошол саилдин вазифалары туурасында кенен айтып өттүк. Ва ана авану ан нубаййина. Жобуса ва ана аван ли ан нубаййина вазаиф ал-муаллил. Эми азыр ошол муаллилдин вазифасын баяндай турган учур келди. Хайсу инна не үчүн инна лаху вазифатан вахидатан ау аксара муқабила кулли вазифатин мин вазаифи саил. Саилдин 3 вазифасы болгон. Ошол ар бир вазифасынын алдында, эгерде мана кыла турган болсо, мунун бир же андан көп вазифасы бар. Ошондой эле накытта анын бир же андан көп вазифалары бар деп атат да. Түшүнүңүздөрбү? Ар бир, мисалы үчүн тиги мана кылган учурда, же болбосо накыт кылган учурда, же болбосо муарада кылган учурда, ошол учурда бир же андан ашык болгон вазифа берилет дейт. Саил муаллилге. فلنبدأ بوظائفه مقابل المنع الذي يوجهه له السائل. Ошол саил мана кылган учурда мунун канча вазифалары бар, ошолор туурасындагы сөз баштайлы, ошону баяндап сөз баштайлы дейт. Ва хия ошол вазифаттар. Аввалан исбатул мамнуу дейт. Ошол мамнууну ал-масиху илах дегенде тиги эмне деп айтты? Амна ва хаза деп айтты да. Демек, ошондукен учурда ал-масиху илах дегенге далил тургузуш керек болуп калат. Мамнуу дегенде эмне болуп атат? Неме ад-дауа мамнуа. Бул жакта ошол неме мана кылынып аткан, же болбосо далил талап кылынып аткан давага далил тургузуш керек экен. Тиги ал-масиху илах дегенде мен буга далил талап кылам деди да. Анда ошого эмне кылыш керек экен? Далил тургузуш керек экен. Мисалы эмне деп? Лиана хулиqa min ghayri ab wa kullu man khuliqa min ghayri ab fa huwa ilah деген далил алып келиш керек дейт. فالسائل وجه له المنع وطلب الدليل. نغلطت منع غلطت دليل طلب غلطت دегени فيقوم المعلل بالرد عليه. معلل يغلط ага жооп бериш керек. Кантип жооп берет десе بإقامة الدليل الذي طلبه. Ошол давасына далил талап кылган да, мисалы жобосу мукаддима сугро куброго далил талап кылган, ошого далил тургузуш керек экен. Айткан сөзүнө далил тургузуш керек. Мисалы قال المعلل هذا الماء نجس. Бул суу нажас деп айтты. فقال السائل أمنعه. буга далил талап кылам деп атат да. فقال المعلل буга далил لأن هذا الماء تغير بالنجاسة. Далил кайсы десе, бул суу нажасат себептен, нажасат түшкөндүктөн болуп кетти, өзгөрүп кетти дейт. وكل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس. Кайсы суу эгер нажасат себептен өзгөрүп кете турган болсо, анда эмне болуп калат ал? Нажис деген ага баа берилет. فهذا الماء نجس деген натыйжа чыгарып коет дейт да бул жакта. فهنا أقام المعلل الدليل على الدعوة الممنوعة. Бул жакта эмне кылып атат? Муаллил ошол мана кылынып аткан давага, далил талап кылынып аткан, саил тараптан далил талап кылынып аткан давага далил тургузуп коюп атат. Саил эмне кылган? Ошол давага далил тургуз дегенде, бул эмне кылып койду? Ошол далилин тургузуп койду. Алып келип койду. Демек, бул биринчи вазифа болуп атат. وإثبات الممنوع يكون إما بإقامة الدليل إن كانت القضية الممنوعة نظرية أو بإقامة التنبيه إن كانت القضية الممنوعة بديهية خفية. إما أيتوتات وشل ممنوع دعوة أيتوتات وشل دعوة جبس مقدمة كبرى صغرى بول جاكتا مانا кылынып аларга далил талап кылынып атат. Ошол учурда эмне кылат? Испатул мамну. Мамнунун сохий экендигине кантип испат кылат десе, айтып атат. Ошол далил тургузат, эгерде ошол кодыяңыз дава болсун же су мукаддима болсун, эгер бул кодыяңыз назари боло турган болсо эмне кылыш керек экен? Далил тургузуш керек экен, далил алып келиш керек экен. Эгерде ошол кодыяңыз бадихи хофи боло турган болсо, бадихи жали болсо, аны мана кыла албайт. Анткени эгерде бадихи жали, фитрият, аввалият же болсо андан кийинкилери муштарак байнан нас боло турган болсо, ага далил тургуза албайт деп айт. Неме далил талап кыла албайт деп айтканбыз. Анткени неме жали боло турган болсо, бадихи жали боло турган болсо, же болбосо экөөсүнүн ортосунда ал нерсе муштарак боло турган болсо, сизден ага далил талап кылышыңыз бул мукабара болот деп айтканбыз. Түшүнүңүзбү? Бул жакта эмне кылып атат? Эгерде бадихи хофи боло турган болсо, демек сиздин тажрыйбаңызда өткөн дагы менин тажрыйбамда өткөн эмес. Ошондой нерселерден боло турган болсо, анда мен ага неме кыла алам. Далил талап
кылам деген мааниси тамбих талап кыла алам. Сиз ушуга тамбих алып келе аласыз. Далил алып келбейсиз, тамбих алып келесиз. Бул жакта тамбих менен далилдин айырмасын айтат. Демек, эгерде кодыяңыз назария боло турган болсо, ага далил тургузуш керек экен. Эгерде ошол кодыяңыз бадихи хофи боло турган болсо, анда тамбих алып келиш керек экен. Ва нақсиду бит тамбих, тамбих дегенден максат, мен максат кылабыз десе, хуа қиясун юқсаду бихи изалатул гумуд анил бадихи хофи. Ошол бадихи хофиден, хофидеги бир мындай ачык эмес тик бир нерсе бар, ошону кетирүү максат кылынат дейт. Тамбихти алып келүүдөн ошону ачык эместикти кетирүү максат. Бимана анна тамбиха хуа қиясун, бул деле қияс болот. Қияс деле бул эмне болуп калат? Бул деле қияс десеңиз, анда бул деле далил болуп калат. Бирок далил деген кайсы эмнеге колдонулат? Назариге колдонулат. Тамбих бул бадихиге колдонулат. Бадихи хофиге колдонулат. Бул деле қияс дейт. Юта бихи мал бадихи ал хофи. Бадихи хофиге муну немени тамбихти бадихи хофи менен биргеликте алып келесиз. Ошого. Кал мужаррабат вал мутаватират, мисалы үчүн мужаррабат тажрибадан өткөн нерселер, мутаватираттар. Аллати ла такуну муштаракатан байнан нас. Адамдардын ортосунда аллати ла такуну муштарикатан десек болот, байнан нас. Ошол адамдардын ортосунда шерктеш болбогон мутаватираттар болсун, же болбосо мужаррабаттар болсун. Демек, ошолорго эмне кылсак болот? Тамбих алып келебиз дейт. Эгерде ошол неме мужаррабаттар, же болбосо мутаватираттар муштарак эмес боло турган болсо, анда эмне кылабыз? Ошого тамбих алып келебиз. Ва хада истилахун лил улама. متى كانت القضية نظرية فيكون ما يستعمل لإثباتها يسمى دليلا ومتى كانت بديهية فيكون ما يستعمل معها تنبيها. Бул алымдардын устилахы дейт. Эгерде ошол кодыя назария боло турган болсо, ошол кодыя назария үчүн бекемдеш үчүн айтылган нерсе бул таң далил деп аталып калынат. Эгерде ошол кодыяңыз бадихи хофи боло турган болсо, анда ошол бадихи хофиди бекемдеш үчүн, аны сохи экендигин испат кылыш үчүн айтылган нерсе бул тамбих деп аталып калат. Болбосо экөө тең эле далил. Бирок бул далил эмне үчүн колдонулат экен? Тамбих. Далил, бул далилдин аты тамбих болот. Эгерде кодыяңыз бадихи хофи боло турган болсо. Бул далилиңиздин аты, кыясыңыздын аты бул далил болот. Эгерде кодыяңыз назария боло турган болсо. Ошол эле ат жагынан өзгөрүп кетет. Эмне себептен? Ошол бадихи хофиби же болбосо назариби? Ошол тараптан. Эгерде бадихи хофи болсо, ошол эле кыясыңыз эмне деп аталат экен? Тамбих деп аталат. Эгер ошол немеңиз кодыяңыз назари боло турган болсо, анда бул кыясыңыз эмне деп аталып калат экен? Далил деп аталып калат. Бир эле кыяс тамбих же болбосо бир эле кыяс, ошол эле кыяс неме деп аталып калат? Далил деп аталып калат. Мисал, قال المعلل حرمة أكل الحمر الأهلية قطعية. Үй эшектерин айтып атат. Жана зебраны айткан жок, кадимкиде биздин көрүп жүргөн эшектерди айтып атат. Ошолорду жеүүнүн арам экендиги анык, кат'ий түрдө сабит болгон дейт. Фаякулу саилу амнау лима ла такуну зонниядан. Буга далил талап кылам. Не себептен далил талап кылам десе, анткени бул зонни деле болушу мүмкүн да деп атат да. Бул эмне кылып атат? Санатты айтып атат. Санат кандай болуп атат? Санат лимми болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Фаякулу саилу Саил айтып атат, хурмату аклил хумурил ахлия болуш керек. Же болсо хурмату акли лахмил хумурил аклия. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта неме лахмдагы немени алып коюңуздар. Алиф ламда. Лахм деңиздер, анан ал хумурил ахлия. Ошол ахли болгон химарлардын этин жештик, жөөнүн арам экендигине Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан равал хадиса фихи ани набий саллаллаху алейхи вассалам ададун касирун ястахилу ма'ахум ат-тавату'у алал кадиб. Бул деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мутаватир жолдон риваят кылынган дейт. Мутаватир жолдон көпчүлүк адамдар риваят кылган. Ва куллу ма равал хадиса фихи ани набий саллаллаху алейхи вассалам ададун касирун ястахилу ма'ахум ат-тавату'у алал кадиб. Эгерде ушундай мутаватир жолдо келе турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Фа хуа кат'ийюн фа хурмату акли лахми حمر أكل لحم الحمر الأهلية. بول جاكتا دا ошондой кыласыздар. الحمر الأهلية قطعية. Демек натыйжада эмне болуп атат? Бул дагы кат'ий болуп калат дейт. Бул жактан караңыздар. Кат'иятун дегенди караңыздар. Мисалы قال المعلول حرمة أكل الحمر الأهلية قطعية. Мунун накиди эмне болуш керек эле?
Гойру кат'ия болады. Гойру кат'ия. Гойру кат'ия менен зоннияның алакасы кандай болуп калат? Мусави болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Мусави болуп калат. Гойру кат'ия деп айтыш керек эле өзү негизи. Бирок антпестен туруп эмне кылып атат? Зонния деп айтып атат. Зонния менен, мисалы үчүн, хади дананир зауж дегенде анын накиди эмне болот эле? Гойру зауж болот эле. Бул жакта эмне болот? Амнау лима ла такуну фардан. Не фард болсо болбойбу дегенде, фард менен гойру зауждун алакасы эмне болгон? Нафсу накид болгон. Неме мусавилин накид болгон. Нафсу накид болуш үчүн гойру кат'ия деп айтыш керек эле. Бирок бул жакта эмне кылып атат? Зонния деп айтып атат. Зонния менен гойру кат'ия бизде же далил гойру неме зонни болот, же болбосо кат'ий болот да. Түшүнүңүздөрбү? Демек ошол зонния дегениңиз гойру кат'ияны эле түшүндүрөт. Түшүнүңүздөрбү? Гойру кат'ия. Демек бизде билесиздерби, санатта 6 неме санат менен, могул жакта айтылган санат менен кодыянын, ошол кодыянын накидинин ортосуна алакасын 6 айтканбыз, 6 түрүн. Башынан нафсу накид, мусавилин накид, анан ахос менен накид, анан аам болот, анан ахос менен оч, же болбосо табайын болот деп акыркысы табайын болгон. Бул жакта үчөөнү гана алып келүү дурус болот деп айтканбыз муалил неме саилге. Кайсы болгон? Нафсу накидти, мусавилин накид, же болбосо ахос менен накидти алып келсе болот деп айтканбыз. Түшүнүңүздөрбү? Ахос менен накидти. Бул жакта анда демек бул жакта гойру кат'ия менен зоннияны экон неме зоннияңыз гойру кат'ияны эконун ортосуна алака болуп калат, мусави болуп калат, тасави болуп калат. Анда демек ушундай санатты алып келүү бул фаида, муфид болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Ушуну алып келсе болот. Так. Кеттик кийинки бетке. Ошол жактарды жакшылап кайталагыңыздар. Либо эле санатты алып келе берсе бул боло берет экен деп ойлоп калбаш керек. Түшүнүңүздөрбү? Санатты кандай кылып алып келсе болот? Үчөөнү гана алып келсе болот сайын. Демек нафсун накид, мусавилин накид, ахос менен накид. Ошону. Аамды алып келсе болбойт, умум косус важиди алып келсе болбойт, мубайинди алып келсе болбойт. فهذا القياس المركب من الصغرى والكبرى يسمى تنبيها لأن المتواترات من البديهيات. Бул жакта айтылган кыясыңыз. Башкача айтканда далил катары эле айтылып атат да, далил эле болуп атат. Биз кыясты эмне деп айтканбыз? Далил деп эле айтканбыз. Эмне үчүн болуп атат? Анткени روى الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحيح المتكتب وكل ما روى الحديث деген مقدمة صغرى كبرى болуп атат. Демек бул кыяс болуп атат. Кыясыңыз бул жакта танбих деп аталат дейт. Ушул кыясыңыз танбих деп аталат. Эмне үчүн? Анткени мутаватират булар бадихияттардан болгон. Бадихияттардан болот, бирок эгерде муштарак байнан нас болбой турган болсо, адамдардын ортосунда шериктеш боло турган нерселер болбой турган болсо, сиз ал нерсени билбегениңиз, ошондойлордон боло турган болсо, анда буга далил танбих талап кылса болот деп айтканбыз. Көрсөтөлү. Мисал قال المعلل نور القمر مستفاد من الشمس. Muallil эмне деп айтып атат? Айдын нуру күндүн нурунан, күндөн алынат деп атат. Демек айдын өзүнүн нуру жок дейт. Бул нурду кимден алат дейт? Күндөн алат дейт. Фaqala саилу амнау. Буга далил талап кылам дейт. Демек бул жакта мана мужарратпы, же болбосо ма санатпы? Мана мужаррат болуп атат, санатты айткан жок. Фaqala al-muallil эмне деп айтып атат? Лау лам якун, буга далил тургузуп атат. Лау лам якун нурул камари мустафадан мин аш-шамси ламахтафа нурул камари инда хайлулати al-ardi bayna ash-shamsi wal-qamari lakinnahu yakhtafi fa huwa mustafadun min ash-shamsi. Бул кыяс кайсы болуп атат? Кыяс истифнаи болуп атат, ихтирани болгон жок. Түшүнүңүздөрбү? Кыяс истифнаи болуп атат. Лакинна деген сөз келе турган болсо, кайсыл кыяста? Анда бул истиснаи. Лакинна деген истисна деп аталат мантыкта. Демек не деп айтып атат? Караңыздар. Лау лам якун. Бул не деп айтты? Демек айдын нуру күндөн алынат экен деди. Буга далил кайсы десе, эгерде айдын нуру күндөн алынбай турган болсо, анда жер келип туруп ай менен күндүн ортосун бөлүп коет го. Жер келип туруп ай менен күндүн ортосун бөлгөндө, нурдун күндүн камарынын айдын нуру жашырынып кетпейт эле, көрүнбөй калбайт эле дейт. Жок болуп кетпейт эле дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эгер жер келип бөлгөндө, анда айдын нуру жок болуп кетпейт эле дейт. Көрүнбөй калбайт эле дейт. Бирок эмне кылып атат? Бирок лакиннаху яхтафи. Бирок жер келип эгер ортосун тосо турган болсо, ай менен күндүн, анда айдын нуру эмне болуп калат дейт? Көрүнбөй жашырым болуп калат дейт.
А бул демек не кылып атат? Фахуа мустафаду минаш-шамс деген натыйжаны берип атат. Демек айдын нуру анда күндөн алынат экен деген болуп атат. Анткени жер келип эгер тоскондо, анда эгерде айдын нуру өзүнөн эле боло турган болсо, анда анын нуру жашырынбайт эле, жок болуп кетпейт эле. Бирок келип жер ай менен күндүн ортосун тосуп калганда не кылып атат? Айдын нуру жок болуп кетип атат дейт. Демек айдын нуру жок болуп кеткендиги бул неге далалат кылып атат? Эмнени түшүндүрүп атат? Анда мунун нуру күндүн нурунан алынып атат. Кудум эле ошол нурду, алынып аткан нурду жер келип не кылып атат? Тосуп коюп атат дейт. Демек бул кыяс иститнаи болуп атат. Кыяс иститнаи анан кандай кылып атат бул жакта? Караңыздар бул кыясты. Лау лам якун нурул камари мустафада минаш-шамс ламахтафа. Эгер ошондой болбогондо, алынбаганда, ламахтафа анда неме айдын нуру жашырылбайт, жок болуп кетпейт эле. Лакиннаху яхтафи деп атат. Бирок жашырып кетет деп атат да, жок болуп кетет дейт. Демек бул жакта истиснау нақиди тали болуп атат. Айну тали боло турган болсо, лакиннаху лам яхтафи деген сөздү айтыш керек эле. Бирок бул жакта не кылып атат? Ламахтафа лам яхтафи деген эле маани болуп атат. Ламахтафа жок болбойт эле деп атат да. Бирок жок болуп кетет деп атат. Жок болуп кетет дегенде не кылып атат? Бул жакта талинин нақидин истисна кылып атат. Бизде буга чейинки эрежеде айтканбыз. Билесиздерби? Кандай эрежени айттык эле? 4 эрежени айтканбыз. Испатул ахос яхтади субутал аам деп айтканбыз. Испатул ахос юфиду яхтади субутал аам. Анан нафюл аам яхтади нафюл ахос деп айтканбыз. Бул жакта дагы ошол эрежени колдоносуздар. Демек бул жакта эмне деп атат? Эгерде моно лакиннаху яхтафи истиснау айни тали. Талинин өзүн истиснау айни тали боло турган болсо, бул натыйжаны бербейт эле, мындай натыйжаны бербейт эле, бирок бул жакта истиснау нақиди тали болуп атат. Тали караңыз, ламахтафа деген тали болуп атат. Ошол талинин бул жакта тетирин айтып атат, лакиннадан кийин. Лакиннаху яхтафи деген болуп атат да. Лам яхтафи деп айткан жок. Эгерде лам яхтафи боло турган болсо, анда талинин өзү айтат эле, лакиннадан кийин. Бирок бул жакта лакиннадан кийин талинин тетири айтылып атат. Тиякта лам яхтафи болгон, бул жакта яхтафи болуп атат да. Анда иститнау бизде эреже бар. Ва рафу талин рафа аввалин. Жана мантыкта немете турган болсоз, жаттап алган болсоз, ошол жакта келет. Ва рафу талин рафа аввалин. Вала ялзаму фи аксихима лиман жала деп келет. Бул жакта демек талинин нақидин истисна кыла турган болсоз, анда муқаддиманын нақидин берет. Караңыз, бул жакта лакиннаху яхтафи деп атат да. Тиякта не болуш керек? Ламахтафа, буякта келип лакиннаху яхтафи деп атат. Анда өзү муқаддам не болгон? Лау лам якун нурул камари мустафада минаш-шамси деген бул муқаддам болуп атат. Эгерде алынбай турган болсо деп атат да. Айдын нуру күндөн алынбаган болсо деп атат да. Демек анда натыйжа эмне болуп атат? Бул жакта талинин нақидин истисна кылып аткандан кийин нақидун муқаддам деген натыйжа берет. Демек муқаддам кудум эле бул жакта мааниси эмне болуп атат? Нурул камари лейса мустафада минаш-шамс дегенди түшүндүрүп атат бул жакта. Күндүн айдын нуру күндөн алынбайт дегенди түшүндүрүп атат. Түшүндүрүп алынбайт деп атат. Бирок бул жакта эмне кылып атат? Лакиннаху яхтафи, бирок ал жашырып кетет, жок болуп кетет. Жер келип тоскон учута. Анда демек натыйжа эмне болуп атат? Алынат деген болуп атат. Бул жакта лау лам якун мустафадан эгер алынбай турган болсо деген болуп атат да. Бирок бул жакта лакинадан кийин эмне болуп атат? Фаху мустафаду минаш-шамс деген, демек фаху мустафадун менен жогоркуда үстүндө турган лау лам якун мустафадан якун деген сөз келип атат да. Ал жакта нафи болуп атат, бул жакта эмне болуп атат? Мусбат болуп атат. Демек истиснау нақиди тали, талинин нақидин истисна кыла турган болсоз, анда натыйжа муқаддамдын бул жактагы башында айтылган муқаддамдын тетири болуп калат. Муқаддам кайсы? Лау лам якун нурул камари мустафада минаш-шамс. Бул муқаддам болот. Ламахтафа нурул камари инда хилулатил арди байна шамси вал камар, бул тали болот. Истисна лакиннаху яхтафи. Бул эко биргип муқаддам менен тали эко биргип кубра болот. Лакиннаху яхтафи бул сугра болот. Бул жакта истисна ида набор тетир болот. Түшүнүңүздөрбү? Истиснаида, кыяс истиснаида набор тетир болот. А тиген ихтиронида лианнаху хулиqa мин гайраб ва куллу ман хулиqa мин гайраб дегенде башында сугро, анан кубро келип атканда, бул жакта наборот болот. Муқаддам менен тали эко биргип кубро болот. Лакиннаху деген бул жагы сугро болуп калат.
Демек, лакиннаху яхтафи. Лам ахтафа менен, лам ахтафа маниси ла яхтафи деген болуп атат. Бул жакта лакиннаху яхтафи болуп атат. Демек, талинин нақидын айтып атат. Нақидын айткандан кийин фахуа мустафаду минаш шамс, анда нақидул муқаддам болуп калат. Муқаддамыз кайсы болгон? Нурул камари лейса мустафадан деген мааниде болуп атат да. Ошон нақиди фахуа мустафаду минаш шамс болуп атат. Демек, мантыкты жакшы окуш керек. Түшүнүңүздөрбү? فهذا تنبيه لأن الحدسيات من البديهيات. Biz өзү жана танбих туурасында жүрөбүз. Сен бул жакка иститроодон кирип кеттик. Бул нерсени айтыш керек болуп калды. Иститрооддун маанисин алымдар айтат. Зикру шей фи гойри махаллихи ли мунасабатин деп айтат. Өзү негизи бул жакта истисналардын муқаддам талини, же болбосо истисна нақиди тали, юнтужи нақида муқаддам деген нерсени айтпашыбыз керек эле. Бул жер орду, бул жер эмес, орду мантык илими да. Бирок бул жакта эмне үчүн айтып атабыз? Ошол мисал келгендиктен, ошого ылайыктуу болгондуктан, алака болгондуктан айтып атабыз. Фахада танбихун ли анал хадсият мин абадихият. Бул жакта айткан далилибиз муаллилдин лаула мекун нурул камари деп акырына чейин айткан фаху мустафаду мин шамска чейин айткан сөзү бул танбих болот. Бул кыяс болуп атат, туура, кыяс иснаи болуп атат. Бирок танбих болуп калат. Эмне үчүн танбих болуп атат? Анткени бул бадихият хофияттардан болуп атат. Хадсият бул бадихияттардан болуп атат. Бадихияттар бизде 6 бөлүнөт деп айтканбыз. Аввалият менен фитрият бул бадихи жали болот деп айтканбыз. Андан кийинкилерин карап көрөбүз. Же муштарак болот, же болбосо гойру муштарак болот. Түшүндүңүздөрбү? Фатабайяна, демек эмне болуп атат? Анна исбат ал-мамнуи yakunu imma bid-dalil in kanat al-qadiyyatu al-mamnu'atu min an-nazariyat aw bit-tanbih in kanat al-qadiyyatu al-mamnu'atu min al-badihiyat al-khafiyya. Mamnu'unu, ошол даваны же болбосо мукаддиманы тургузуу, ошону анык экендигин айтып берүү далил менен далил аркылуу болушу мүмкүн. Бирок качан эгерде ошол даваң же болбосо кодыяң, эгер ошол кодыя назарий боло турган болсо, же танбих менен мамнуңду испат кылган болосуң, кылып бересиң, эгерде кодыяң бадихи хофилерден боло турган болсо. Фамансибул мазкури фил мунақада исбатуху лаха била муарада. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта эмне болуп атат? Ошол жанагы неме муаллилдин вазифасы эмне экен? Исбатуху лаха била муарада. Ошол немени эмне кылыш керек экен? Кодыяны өзүн испат кылыш керек экен. Түшүнүңүздөрбү? Била муарада фабид далили ау ма'ат танбихи фасqi лима qultu била танбихи. Муарада кылбастан, ага каршы чыкпастан эмне кылышың керек экен? Жөн гана далил алып келишиң керек экен, же болбосо танбих алып келиш керек экен. Amma idha kana al-mamnu' min al-badihiyat al-jaliyah. Biz badihiyat khofiler боло турган болсо, анда ага танбих алып келебиз деп айтканбыз. Кыяс, бирок бул танбих деп аталат деп айтканбыз. Эми эгерде ошол немеңиз, кодыяңыз бадихи жалилерден боло турган болсо, фаякуну al-man'u min aslihi marfudan, анда сиздин манаңыз, сизге айткан сөз аш-шамсу мушриқатун деп айтты мисалы. Же болбосо ан-нақидан ла яжтами'ани деген сөздү айтты. Сизге бирөө келип туруп. Бул бадихи жалилерден болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Же болбосо аль-куллу а'заму минал жуз дегенди айтты. Бадихи аввали болуп атат. Бадихилердин эң биринчи орунда турганы болуп атат. Эч кандай бир васитага муктаж эмес. Аль-куллу а'заму мин жузихи. Кул болгон нерсе өзүнүн бир бөлүгүнөн чоң деп атат да. Сиз ушул жерден амнау хада деп айтсаңыз, бул эмне болуп калат? Мукабара болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Ошондон айтып атат: "Фаякуну al-man'u min aslihi marfudan li'annahu mukabaratun kama taqaddama." Демек бул мукабара болгондон кийин бул вазифа гойру мақбул болот. Саниян, демек биринчи вазифасы эмне болду? Исбатул мамну болду. Ошол мамнунуга далил алып келесиз, же болбосо танбих алып келесиз. Экинчи вазифасы муаллилдин саил мана калган учурда муаллилдин биринчи вазифасы исбатул мамну болду. Танбих менен же далил менен. Экинчи вазифасы ибталу санади саили. إن كان السند نقيض القضية الممنوعة أو مساويا لها. Экинчи вазифасы эмне болот экен? Муаллилдин вазифасы. Ошол саил эгер санат алып келе турган болсо, ошол санадын ибталга чыгарса, демек бул ошондо неме кылат экен? Өзүнүн мамнусун, давасын, кодыясын сактап калган болот экен. Караңыз, ибталу санади саили. Саилдин санадын ибтал кылат, батылга чыгарат. Кантип батылга чыгарат? Качан батылга чыгарат десе, инкана санаду, ошол саил айткан санат нақид ал-кодиятил мамнуа. Ошол кодия мамнуанын нақиди боло турган болсо. Түшүнүңүздөрбү? Же болбосо ау мусавиян лин нақид, ау мусавиян лаха деп койгон, же болбосо лин нақид ошол туура болот. Түшүнүңүздөрбү? Ау мусавиян лаху лин нақид. Же мусави боло турган болсо. وقد مر عليك أن سند 6 أقسام 3 منها مفيدة للمانع. 6 бөлүнөт деп айтканбыз. Кайсы тараптан? Би'тибари нисбати санади ила нақид ал-кодиятил мамнуа. Ошол санатты, ошол нақидке
нақид менен болгон ниспасы тарабынан алтоого бөлүнөт деп айтканбыз. Үчөө гана манияга пайда берет деп айтканбыз. Ва хия алар кайсы ан якуна санаду нақид ал-кадият ал-мамнуа. Санат не болуш керек экен? Ошол кодиянын нафсу нақиди болуш керек экен. Нақидтин өзү болуш керек экен. Ау мусавиян ли нақидиха, же болсо мусави болуш керек экен. Ау ахос менен нақид, же болсо нақидин ахос болуш керек экен. Тиги хайван болот болсо, даванын нақиди хайван болсо, бул жакта инсан дегенди неме кылыш керек мисалы. فمتى جاء السائل مع المنع بالسند وكان نفس النقيض أو مساويا له فيكون إبطال المعلل لسند السائل مفيدا له لأنه متى بطل أحد النقيضين ثبت الآخر. Эми бул жакта айтып атат. Сиз жанагыны эстеп калыңыз. Демек нафсу нақид алып келет мания. Же болсо мусавилин нақид ау ахос менен нақид алып келет. Эми ушул үчөөнүн бирөөсүн алып келет деп атпайбызбы? Бирок биз азыр бул жакта нафсу нақид менен мусавилин нақидти ошону алып келген сүрөтүн гана айтабыз. Ошол эки нафсу нақидти алып келе турган болсо, же болсо мусавилин нақидти алып келе турган болсо, ошондо бул эмне кыла алат дейт? Муаллил иптол кыла алат дейт. Иптол кыла алат. Түшүнүңүздөрбү? Муаллил ошондо саилдин санадын иптол кыла алат. Айтып атат. Так. فمتى جاء السائل مع المنع بالسند. Санат алып келсе, ал санадын кандай болсо, ва кана нафсан нақид а мусавиян лин нақид болуп атат. Нафсу нақид же болсо мусавилин нақид ахосты алып келген жок. Не үчүн аны себебин айтабыз аягында, сабактын аягында. Фаякун иптолул муаллили ли санади саили. Муаллил ошол саилдин санадын иптол кыла турган болсо, ал санат не болгон? Нафсу нақид болгон же болсо мусавилин нақид болгон. Анда ошентип иптол кылгандыгы муфидан лаху муаллилге пайда берет дейт. Лианнахум не үчүн пайда берет? Лианнахум мата батала ахадун нақидойни фабата ал-ахар. Эгерде мисалы үчүн эки нақидтин бирөөсү батыл боло турган болсо, экинчи сөз түрдө эмне болуш керек? Сабит болуш керек. Танакудун хулфил кодиятайни фи кайфин ва сидқу вахидин амрун куфи деп айтканбыз. Демек бул эми кодиялар туурасында болуп атат, бул жакта муфрат туурасында кетип атат. Демек инсан ла инсан. Же бул инсан болуш керек, же болсо ла инсан болуш керек да. Экөө тең, экөө эмес тең боло албайт. Экөөнөн тең ажыра албайт. Экөө тең боло албайт да. Бир эле нерсе, мисалы үчүн бир эле нерсе, ручка эмес десез, же ручка болот, же ручка эмес да. Экөө тең бир учурда боло албайт, экөөнөн тең ажырай албайт бир учурда. Нақид мааниси ошол. Ошондон бул жакта мисалы үчүн кандай ал-масиху илах же болсо хади дананир не деп айтты? Хади дананир зауж деп айтты. Анан бул жакта санатта не деп айтты? Саил амнау лима ла такуну гайра заужа. Гайра зауж. Зауж эмес болсо болбойбу деген санатты айтты. Же болсо амнау кайфа ва хия фард деп айтты. Бул фард кого деп айтты. Демек нафсу нақид же болсо мусавилин нақид болот да. Ошондой кылып айта турган болсо. Бул жакта эми башка мисалды айтат. Мисал кол ал-муаллил хада ал-мау najis. Бул суу najis болду дейт. Мунун najistин нақиди эмне болот? Лейса би najis. Же болсо ла najis, гайру najis болот. Факала саилу амнау кайфа ва ху гайру najis. Амнау буга далил талап кылам. Санадым кайсы болуп атат? Ва ху гайру najis деген болуп атат. Демек гайру najis менен тияктагы нақиди экөө бир эле болобу? Экөө бир эле болот, түшүнүңүздөрбү? Ан-нақид деп бул жакта алма хадал мау najis жана ан-нақид гайру najis деп жазып коюңуздар. Ан-нақид гайру najis. Демек мунун нақиди эмне болот? Гайру najis болот. А бул жакта саил деле ошол гайру najis дегенди айтып атат. Түшүнүңүздөрбү? Гайру najis. فقال السائل أمنع كيف وهو غير نجس. Демек нафсу нақидти айтып атат. Түшүнүңүздөрбү? Нафсу нақид. Гайру najisиңиз тигил жакта нақидтин өзү эле. Түшүнүңүздөрбү? Тияк гайру najis, бул жакта да гайру najis болуп турат. Фaqala al-muallil, muallil не деп айтып атат? Бул жакта нафсу нақидти алып келгенден кийин muallil биринчи адам не кылып атат? La yasihhu an yakuna гайру najis. Najis эмес болуусу. Сен саил не деп айткан? Najis эмес деп айтып атат да. Najis эмес деп айтууң, najis эмес болуп калыштыгы бул дурус эмес. Najis болот да. Najis эмес болбойт, najis болот деп айтып атат да. Түшүнүңүздөрбү? Najis эмес деп айткандыгың бул дурус эмес, туура эмес. Бул деген najis болот. Najis экендигине далил кайсы десе, лианна хадал ма тагайяра бин najasati. Анткени бул суу эмне кылып атат? Najasat түшүп кеткендиктен бузулуп атат, өзгөрүп кетип атат. Ва куллу ма ин тагайяра бин najasati, кайсыл бир суу najasat себептен өзгөрүп кете турган болсо, фаху najis болот анда. Najis болот. Фа хадал ма жыйынтык эмне болуп атат? Фа хадал мау najis болуп атат. Бул жакта
ла ясих деген мааниси ай ла ясху каунуху гайра наджис. Башкача айтканда, ай каунуху гайра наджис батыл деген эле мааниде айтып атат. Анын нажас эмес болуштугу бул батыл. Буга далил кайсы? لأن هذا الماء تغير بالنجاسة деген далил алып келип атат. فهنا السند караңыз, гайру наджис деген болуп атат. Гайру наджис деген санадыңыз нафсу нақиди дa'ва. Дa'ва هذا الماء наджис болгон. Анын нақиди эмне болгон? Гайру наджис болгон. Демек ошол дa'ванын өзү эле болуп атат санадыңыз. فأبطل المعلل هذا السند بدليل. Муалил бул жактагы санатты далил менен иптолго батылга чыгарып атат. Гайру наджис ла ясиху ан якуна гайру наджис. Бул каунуху гайру наджис деген мааниде болуп атат да. Наджис эмес болуштугу бул батыл. Не үчүн батыл? Буга далил мындай деп мукаддима сугра кубраны алып келди. Демек бул жактан демек нақид болуп атат, деген даваны өзү болуп атат. Дава анан нақид болуп атат. Бул нақидин иптол кылгандан кийин, эмне болуп койду? Бул жакта наджис деген нерсе калып атат да. Кодум эле мисалы үчүн могу нерсе мен ручка дей турган болсом, карандаш десем, сиз аны карандаш эмес деп айттыңыз. Карандаш эмес. Муну карандаш дегеним, могу ручканы алайын, ручка деп айттым. Сиз муну нақиди эмне болот? Ручка эмес деген болот. Анан сиз бул жакта айтып келдиңиз, амна буга ручка экендигине далил талап кылам. Лима ла якуну гайру ручка. Гайру калам. Калем болбосо, калемдери калем эместери болуп калышы мүмкүн да деп айттыңыз да. Анан мен калем экендигине калем эмес экендигиңизди батыл кылыш үчүн далил алып келдим. Калем эмес деп айткан сөзүңүздү далил менен жокко чыгардым, сындырып салдым. Анда бул жакта эмне болуп калат? Калем эле деген нерсе калат да. Эгерде калем эмес деген нерсени мен жокко чыгарсам, анда бул жакта же калем эмес деген болуп атат да. Калем эмес дегенди жокко чыгардым да, анда бул жакта калем эле деген нерсе калып атат да. Түшүндү? Калем эмес, анан калем бизде. Демек муну жокко чыгара турган болсоз, анда ушул эле калем деген эле калат да. Демек санатты бул жакта жокко чыгарып атат, иптол кылып атат. Ва бихада al-мисал yattadhu anna ad-dalil al-wahida in ji'a bihi li ithbat al-mamnu' duna at-ta'arrud li sanad fa huwa min al-halati al-ula wa in ji'a bihi li ibtal as-sanadi fa huwa min al-halati ath-thaniya. Эми ошол мисалдан сага ачыкталып атат дейт. Эгер ошол бир далилди, бир эле далилди дейт, айтып атат. Эгерде сен ошол мамнуңду, даваңды, мисалы, же болбосо кодыяңды, мукаддима сугра кубра болсун, бул жакта кодыя деп айта берет. Кодыянын ичинде дава да кирип кетет, мукаддима кубра сугра да кирип кетет. Эгерде ошол кодыяңды испат кылуу максат боло турган болсо, санатка кийлигишпестен, санат туурасында сөз кылбастан туруп эле ошол кодыяны испат кылуу үчүн гана ушул далил алып келине турган болсо, анда бул кайсы болуп калат? Биринчи авалдан болот. Биринчи авал дегенден максат биринчи вазифа. Муаллилдин биринчи вазифасынан болуп калат. Ал кайсы болгон? Ифбатул мамну деген болуп калат. Жанагы биринчи өткөн. Эгерде ошол далилди сиз ошол немегени гана, кодыяңызды гана испат кылыш үчүн алып келе турган болсоңуз, анда эмне болуп калат экен? Бул испатул мамну деген вазифадан болуп калат. Эгерде ошол бир эле далилди сиз неме үчүн алып келе турган болсоңуз, санатты иптол кылыш үчүн. Эгерде мана санат менен боло турган болсо, санатты иптол кылыш үчүн алып келе турган болсоңуз, анда бул эмне болуп калат? Экинчи халаттан дегени экинчи вазифадан. Ал вазифа кайсы болгон? Иптолус санат болгон. Санатты иптол кылуу вазифасынан болуп калат экен. وعلم أنه متى أبطلنا السند المناقض للممنوع ثبت الممنوع дейт. Демек бул эреже болуп атат. Демек мамнууга каршы, мамнуунун накиди болгон санатты иптол кыла турган болсок, тигил жакта эмне болгон? Наджис болгон. Наджистин накиди эмне болгон болуп атат? Гайру наджис болуп атат. Гайру наджисин эгер биз иптол кыла турган болсок, анда наджис деген нерсе сабит болуп калат дейт мамнууңуз. Ошону айтып атат. وعلم أنه متى أبطلنا السند المناقض للممنوع жобосо أبطلنا السند الذي هو نقيض للممنوع. Мамнуунун накиди болгон санатты иптол кыла турган болсок, анда эмне болуп калат? Накидин накыт кылган испат иптол кылгандан кийин мамнуунун өзү эмне болуп калат экен? Сабит болуп калат экен. Ошол калып калат экен. لأن هذا الماء анткени айтып атат, ошону немени, бул айткан сөздү баяндап берип атат. لأن هذا الماء إما أن يكون نجسا أو غير نجس. Суу же нажасат болот, же болбосо нажасат болбойт да. Суу же нажас, же таза болот да. فلما أثبتنا بطلان عدم نجاسته, мунун нажас эмес экендигинин батыл экендиги,
Бұл жақта не қылып отқан? Екінші тарап бұл нажас емес деп айтқан да, уаху гойру наджис деп айтқан. Ошол гойру наджистин батыл екендігін біз испат қылып далил алып келдік. Қайсы далил алып келдік? Лианна хадал ма тагайра бин najasati ва куллу ма ин тагайра бин najasati фа ху наджис деген далилді алып келіп, нажас емес дегенді батылға шығардық. Нажас емес екендеген сөзді батылға шығарғандан кейін фақат сабатат najasatuhu, анда аны нажас екендігі қалып қалды да. Түсінесіздер бе? Лианна нақидойн ла яртафиани. Анткени эки нақид бир учурда эле раф кылып модан, мисалы үчүн ручка эмес дегенден ала албайсыз. Ручка эмес же ручка деген болот атта. Экон тең ручка эмес дегенди алып кое турган болсоң, ручка дегенди алып койсоң, үчүнчү нерсе жок болуп калат да, буга айтыла турган. Же ручка болот, же ручка эмес болот да. Мисал قال المعلل الله موجود فقال الملحد السائل أمنع كيف وهو معدوم. Biz жана жогорку мисалда biz өзү кайсылда жүрөбүз? Муаллилдин манага, саил мана кылган учурдагы вазифасында жүрөбүз. Экинчи вазифасында. Биринчи вазифасы ифбатул мамну болгон, экинчи вазифасы ибтолу санат болгон. Анан санаттын биз нафсун нақидтин өзүн ибтол кылган сүрөтүн айттык бул жерде. Кайфа ва ху гойру najis. Хадал мау najis. Нақиди эмне болгон? Гойру najis. Бул жакта санатта дагы гойру najis алып келип атат да. Бул жакта боло турмос ошол мусави лин нақидти алып келебиз. Өзү санатты качан ибтол кылса дурус болот деп айтканбыз. Нафсу нақид болсо, же болбосо мусави лин нақид болсо ибтол кылса болот деп айтканбыз. Бул экинчи сүрөтү болуп атат. Мисал qala al-mu'allil Allahu mawjudun. Аллах mawjud дейт. Мунун нақиди эмне болот? Гойру mawjud болот. Түшүндүрбү? فقال الملحد السائل أمنع كيف وهو معدوم. Демек, маъдум менен гойру mawjudтун ортосунда эмне болот? Мусави тасави деген алака бар. Түшүндүрбү? Маъдум менен маъдумдун мааниси гойру mawjud деген эле мааниси. Нафсу нақид эмес, мусави лин нақид да. فقال المعلل ما قلته باطل. Муаллил айтып атат, мусулман айтып атат, не дейт? Мисалы, мулхидтин айткан сөзү, мулхидке айтып атат. Мулхид, сенин айткан сөзүң, Аллаху маъдум деп айткан сөзүң батыл дейт. Ма культаху дегенден максат кайсы болот? Амнау деген сөз эмес. Сенин манаң батыл эмес. Сенин манаңдын жанында алып келген санадың батыл деп атат. Түшүндүрбү? Каунуху маъдуман да. Ма культаху ва хуа каунуху маъдуман. Аллахны маъдум деп жок деп айткандыгың бул батыл болот. Буга далил кайсы дейт? Ушул мусави лин нақидти батыл кылып атат. Лианнаху лау кана маъдуман лама вужидал кауну. Эгер Алла Таала илах Кудай жок боло турган болсо, анда бул алам жаралбайт эле дейт. Лама вужидал каун. Жанагы бул жакта эле, жана кодия истиснаия болуп атат, кыяс истиснаи болуп атат. Анан бул жакта таалинин нақидин истисна болуп атат. Караңыз. Лианнаху лау кана маъдуман лама вужидал каун. Лама вужидал каунунун мааниси эмне? Лам якунул кауну мавжудан. Анда бул алам жаралбайт эле. Лакиннал кауна мавжудун. Демек, лама вужидал каун менен лакиннал кауна мавжудун бул жакта нақид болот. Түшүнүздөрбү? Лама вужидал каун мунун мааниси лам якунул кауну мавжудан деген болот. Лам якунул кауну мавжудан. Истисна кылганда эмне кылдык? Таалинин өзүн эмес, нақидин. Таалинин өзүн истисна кыла турган болсок, лакиннал кауна гойру мавжудин деп айтышыбыз керек. Бирок лакиннал кауна мавжудун деп айтып атабыз. Демек, анда бул эмне болуп калат? Лау кана маъдуман эмес. Лау кана маъдуман бул жакта эмне болуп атат? Муқаддам болуп атат. Бул жакта натыйжа фаллаху мавжудун деген нақидул муқаддам болуп калат. Эгерде сиз лакиннадан кийин таалинин нақидин истисна кылып, нақидин алып келе турган болсоңуз, анда натыйжа муқаддамдын нақиди болуп калат. Муқаддам лау кана маъдуман болгондо илахун маъдумун, ал илаху маъдум болгон. Бул жакта эмне болуп калат? Ал илаху мавжудун болуп калат да. ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا деп сулламда келет, жаттап алышыңыздар керек. Демек, бул жакта далил эмне деп атат? Эгерде Алла Таала маъдум болуп, жок дей турган болсоң, анда бул алам жаралбайт эле. Бирок бул аламдын жаралгандыгын биз көрүп турбайбызбы? Бул алам жаралып атпайбы? Биз дагы жаралып атабыз. Анда натыйжа эмне болот экен? Алла Таала бар деп атат да. Демек, бул жакта эмне кылды? Аллаху маъдум деген сөздү, Ал-илаху маъдум деген сөздү ибтол кылып жокко чыгарып атат, далил алып келип атат муаллил. Фахуна караңыз, ас-санаду маъдум болуп атат. Санадыңыз кайсы болуп атат? Маъдум болуп атат. Муаллил неме саилден санад маъдум. Бул мусави. Эки неме коюп барабар коюп койгондугу бул мусави дегени. Мусави лин нақид. Бул ошол нақидка мусави болот дейт.
Аллади хуа гойру маужуд. Нақид тияқта Аллаху маужудту нақид деме болгон, гойру маужуд болгон да. Маъдум деген эконун ортосунда алака эмне? Мусави. Тиги маъдум дегениңиз, мусави деген неме? Маъдум дегениңиз гойру маужуд дегенди эле түшүндүрөт. Ад-дананир зауж, муну нақиди гойру зауж болсо, фард деп айта турмусуз. Демек фардтын мааниси гойру зауж деген эле. Маъдумдун мааниси гойру маужуд деген эле. Демек мусави лин нақид болуп атат. Фаламма абтолна адамаху. Мунун фаламма абтолна адамаху. Бул жакта эмне кылып атат? Фаламма абтолна адамаху сабата вужудуху. Мунун маъдум экендиги, илахтын маъдум экендигин иптолго чыгардык, далил алып келип атабыз. Кандай далил? Qiyas istisnaiden. Law kana ma'duman lama wujida al-kawn lakin al-kawna mawjudun fallahu mawjudun деген далилди алып келип, маъдум деген сөздү Аллахнын маъдум экендигин жокко чыгарып атабыз, батыл кылып атабыз. Андай боло турган болсо сабата вужудуху. Анда анын маъдум экендигин жокко чыгарсак, маъдум эмес дегенге далил алып келип атабыз да. Анда бул не дегенди түшүндүрүп калат? Мавжуд дегенди түшүндүрүп калат да. Лианнаху ла яхлу анхума анкени ила же мавжуд болот, же маъдум болот. Маъдум экендигин жокко чыгардык, анда мавжуд экендиги калат да. Мисал калал муаллилу залика шахису лайса би инсан, лайса би хайван. Бул жакта немеге алып келет? Ахос минан нақид. Өзү муаллил неме саил, санаттын 3 түрүн гана алып келсе пайдалуу болот деп айтканбыз. Кайсыл түрү? Нафсун нақид, мусавилен нақид, ахос минан нақид алып келсе пайда болот деп айтканбыз. Муаллил иптол кылып атканда, экөөнү гана иптол кылса болот деп айтып атабыз. Кайсыны? Нафсун нақид, мусавилен нақид. Бирок ахос минан нақид. Бул жакта бул саил неме санатта саил алып келип болду да, ахос минан нақид алып келип болду. Бирок муну иптол кылса болбойт, ошону айтып берет да. Эгерде бул саил ахос минан нақидти санатта алып келе турган болсо, санадын ахос минан нақид кылып алып келе турган болсо, анда муаллил мунун ахоссун иптол кылса, мунун немесине муддаасын, кодыясын испат кыла албайт. Муну иптол кылгандыгы менен ахосту иптол кылуу аркылуу муну неме кыла албайт, испат кыла албайт. Бирок эгерде мусави боло турган болсо, нафсу нақид боло турган болсо, иптол кыла алат. Анткени муну неме кылса, илах эмес дегенди иптол кыла турган болсо, маъдумду иптол кыла турган болсо, анда бул жакта мавжуд деген сабит болот да. Ахосту мунун мисал үчүн инсан экендигин иптол кыла турган болсо, мунун хайван экендиги иптол кылынбайт. Түшүнүңүздөрбү? Анткени сиз эгер бир нерсенин инсан экендигин иптол кыла турган болсо, бул инсан эмес деп айта турган болсоз, бул хайван эмес дегенди түшүндүрөбү? Жок, хайван эмес дегенди түшүндүрбөйт. Анткени бул инсан эмес болсо деле фарос болуп калышы мүмкүн, химар болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн да. Инсан эмес болсо эле хайван болуп болбой койбойт. Инсан эмес десең, бул хайвандык кетип калбайт андан. Хайвандык бар боло берет. Хайвандык фарос менен болушу мүмкүн, башка да болуп калышы мүмкүн. Бирок тиги адам, тиги саил боло турган болсо, бир нерсенин бул нерсе инсан деп испат кыла турган болсо, анда анын хайван экендигин испат кылган болот да, тигил тараптан. Ошондон испатул ахос жана өткөн айтканбыз. Субутул ахос яктады субутул аам. Түшүнүңүздөрбү? Ва субутул аам ла яктады субутул ахос деп айтканбыз. Мисалы үчүн сиз мунун хайван экендигин испат кыла турган болсоз, анын сөз түрдө инсан дегенди түшүндүрбөйт дейт. Сөз түрдө инсан болот дегенди түшүндүрбөйт. Инсан болушу мүмкүн, фарос болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн да. Бирок эгерде сиз анын хайван экендигин испат кыла турган болсоз, нафи кыла турган болсоз, мунун инсан экендигин да нафи кылган болосуз. Аны айтабыз. Эми бул жакта эмне кылып атат? Санат нақидтен ахос болгон сүрөтүн айтат. Мисал калал муаллил залика шахису лайса би хайван. Алыстан көрүп аткан караанды айтып атат. Ал неме караан инсан неме хайван эмес дейт. Хайван эмес дейт. Лайса би хайвандын нақиди эмне болот? Хайван болот. Түшүнүңүздөрбү? Лайса би нақидтин хайваны хайван болот. Факала саил амна айтып атат. Амнау буга далил талап кылам. Кайфа ва хува фарос. Кайфа ва хува фарос. Бул жакта не кылып атат? Фарос менен тиги лайса би хайвандын нақиди хайван болгон. Хайван менен фаростун ортосунда алака кандай болот? Мухусус мутлак болот. Фарос ахос болот, тиги аам болот, хайван. Түшүнүңүздөрбү? Хайван аам болот, фарос ахос болот. Бул жакта анда санат эмне болуп калат экен? Ахос менен нақид. Нақидтан ахос болуп калат. Демек бул жакта караңыз. Аш-шахс лайса би хайван. Мунун нақиди кайсы болуп атат?
Хайван болады, да? Хайван болады. Бұл жақта санат қайсы болады? Так. Кайфа ва хуа фарос. Так. Қараңыз. Бұл жақта баяғы ережелер айтылады да. Бұл нақид мынау болады. Бұл ушул эконун ортосуна алаканы карап көрөбүз. Хайван менен фаростун алакасы кандай? Умум хусус мутлак деп айтканбыз. Хайван аам болот, фарос ахос болот. Түшүнүңүздөрбү? Ахос болот. Ушундай санатты алып келүү, кайфа ва фарос дегенди алып келиштик. Бул саил үчүн саил үчүн муфид болот. Саили муфид. Саилге пайда берет бул санатты алып келиштик. Анткени эмне үчүн? Санат бул жакта муаллил эмне кылып атат? Лейса би хайван деп атат. Бул анын хайван экендигин испат кылгысы келип атат. Бул хайван эмес деп атат да. Саил анын хайван экендигин испат кылып айткысы келип атат. Анан ошого бекемдеш үчүн фарос дегенди алып келип атат. Фарос менен бул жакта хайвандын алакасын айттык да, ахос болот деп айтып атат. Эгерде бул саил мунун фарос экендигин испат кыла турган болсо, анда автоматический түрдө эмне болуп калат? Анын хайван экендиги испат кылынат. Бул саил үчүн муфид болуп эсептелет. Эгерде анын фаросун бул жакта өзүн эмне кылып атат? Хайван эмес деп нафи кылып атат. Бул жакта анын фарос экендигин испат кыла турган болсо, фарос деп айтып атат да. Ошого далил алып келип аны испат кыла турган болсо, анда эмне болуп калат? Анын хайван экендигин испат кылат. Бул өзү эмне кылыш керек эле? Өзү хайван, лайса би хайван дегенде бул хайван дегенди испат кылыш керек эле да. Хайван дегенди испат кылыш керек накидин. Бирок бул жакта ошол накидтен ахос болгон нерсени алып келип атат. Бизде эреже бар. Субутул ахос яктады. Эгерде мунун фарос экендиги сабит боло турган болсо, анда эмне болуп калат? Анын хайван экендиги да сабит болот. Субутул аам. Эми бул саил тараптан болду. Муаллил тараптан, муаллил бул жакта эмне кылыш керек? Бул жакта ушул санатты ипторго чыгарыш керек. Жанагы мисалы үчүн маадум деп айтты да. Маадум дегенде лаукан илаху маадуман лама вужида ликаун дегенде кылып, муну ипторго чыгарыш керек болуп атат да. Маадум экендигин жанагы тигил жакта ипторго чыгаргандай, бул жакта эми фарос экендигин ипторго чыгарыш керек. Эгерде бул муаллил монун фаросту ипторго чыгара турган болсо, фаросту мисалы үчүн ипторго чыгарды деп коёк. Лайса би фарос деген натыйжа берди деп коёк. Лайса би фарос деген натыйжа берди. Лайса би фарос деген натыйжа бере турган болсо, лайса би фарос деп. Бул дегенде фарос дегенде эмне кылып атат? Ахосту өзү накид эмне болгон? Саил мону даава кылып атат да, хайван дегенде даава кылып атат. Бул боло турган болсо, лайса би хайван дегенде даава кылып атат. Хайван эмес дегенде даава кылып атат. Эми хайван эмес экендигин даава кылып туруп, бул жакта фарос деген санатты алып келгенде, бул фарос эмес экендигине далил тургузуп атат. Муаллил мунун фарос деп айтты да, кайфа ва фарос деген санатты алып келсе, бул фарос эмес дегенге далил алып келип атат. Далил алып келип, мунун фарос эмес экендигин аныктап берди. Бирок фарос эмес экендигин далилдеп бере турган болсо, бул сөзсүз түрдө хайван мындыктан чыгып кетет деген нерсе жок. Фарос эмес болуп калса деле, инсан болуп калышы мүмкүн, химар болуп калышы мүмкүн, жамар болуп калышы мүмкүн да. Эгерде сиз анын фаросиятын нафи кыла турган болсоңуз, сөзсүз түрдө анын хайванияты дагы нафи болуп кетет деген нерсе жок. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан эреже кандай? Ва нафил ахос, же болбосо интифаул ахос ла яктади интифаал Түшүнүңүздөрбү? Эгерде сиз анын фарос экендигин нафи кыла турган болсоңуз, анын хайван болуштугу нафи кылынбайт. Сиз эгерде бир нерсени инсан эмес деп айта турган болсоңуз, ал сөз түрдө хайван эмес дегенди түшүндүрбөйт да. Ал хайван бирок фарос болуп калышы мүмкүн. Хайван химар болуп калышы мүмкүн, инсан эмес болсо деле. Түшүндүңүзбү? Кайра окуйбуз. Мисал qala al-muallil zalika shakhs laysa bi haywan. Мунун акиди хайван болду.
доскада турат. Фақала саилу амнау кайфа ва хуа фарос. Мунун хайван эмес экендигине сенден далил талап кылам. Кайфа бул ва хуа фарос. Менин көз карашымда эмне болуп турат? Бул фарос болуп турат дейт. Бул фарос менен нақид кайсы болуп атат? Лайса би хайванун нақид эмне болуп атат? Хайван болуп атат. Хайван менен фаростун ортосунда алака умум хусус мутлак болуп атат. Фарос ахос болот, хайван аам болот. Фақала муаллил хуа лайса би фарос. Муаллил бул жакта эмне болуп атат? Ошонун ахос болгон санатты, нақидтен ахос болгон санатты эмне кылып атат? Иптор кылып ошону далил тургузуп атат. Фақала муаллил хуа лайса би фаросин. Бул фарос эмес. Буга далил кайсы? Мындай чыкканда анын фарос экендиги батыл деп айтып атат да. Далил кайсы? Лианнаху лау кана фарасан лакана сохиран. Сохилан. Эгер фарос боло турган болсо, ал эмне болот эле? Кишенейт эле дейт. Лакиннаху лайса бисохил, бирок ал кишенебейт экен. Бул жакта дагы жанагы далил алып келип атат да. Истиснау нақид тали юнтижи нақид ал муқаддам деген болуп атат. Фаху лайса би фарос. Анда натыйжа эмне болуп калган? Бул фарос эмес деген натыйжаны берип калат дейт. Фахада далил жиа бихи ли ибтали санади ахос мин нақид. Бул далил эмне үчүн айтып атат? Ошо нақидтан, нақид кайсы болгон? Хайван болгон. Хайвандан ахос болгон санатты. Ал кайсы? Фарос. Фаросты иптар кылыш үчүн алып келинип атат. Ва хуа гойру муждин гойру муфид. Ошентип ахос болгон санатты иптар кылыштык бул муаллил үчүн пайда бербейт. Лианнаху ида антафа каунуху фарасан. Анткени жанагы эрежени айтып атат. Эгерде анын фарос экендигин биз нафи кыла турган болсок, фарос эмес деген фарос экендигин батыл экендигине далил тургуза турган болсок, лам янтафи каунуху хайванан ахар. Башка бир жануар болуштугу нафи кылынбайт дейт. Эгерде сиз анын фарос эмес деп ага испат далил тургуза турган болсоңуз, фарос эмес болсо деле башка хайван болуп калышы мүмкүн да. Түшүнүңүзбү? Ошону айтып атат. Кал бакари ай лам ясбут бихи ал мудда'a ал мамнун. Бул дегени, бул өзү эмнени тургузгусу келип атат? Лайса би хайван дегенди айткысы келип атат муаллил. Анан бул жакта эмне кылып атат? Кайфа ва хуа фарос дегенди алып келип атат. Эгерде фаросту нафи кыла турган болсо, бул хайваниятты лайса би хайван дегенди түшүндүрбөйт да. Эгерде бул лайса би фарос деп айта турган болсоң, лайса би хайван дегенди түшүндүрбөйт. Түшүндүрбү? Ал эмне болуп калышы мүмкүн? Химар болуп калышы мүмкүн, инсан болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Бул жакта өзү муаллил эмнени тургузгусу келип аткан? Лайса би хайван дегенди тургузгусу келип аткан. Ошону айткысы келип аткан. Бирок эгерде мунун фарос экендигин нафи кыла турган болсо, анын хайван экендиги дагы нафи кылынбайт. Анда хайван бойдон калып берет да, хайван бойдон калып берет. Анда бул далили туура эмес болуп калат. Ушинтип иптар кылгандыгы буга пайда бербейт дейт. Түшүнүңүздөрбү? فتبين أن إبطال السند يكون نافعا قطعا فيما إذا كان السند نفس النقيض أو مساويا للنقيض. إذا نفس النقيض تبطل غلط رموسه جوابه مساوي للنقيض تبطل غلط رموسه لأنه متى أبطل النقيض أو مساويه ثبت المطلوب وش الممنوع ثابت بالغلط لأن النقيضين لا يرتفعان ديت. ثم لا يخفى أن إبطال السند إن يكون إن كان المنع مقترنا بالسند أما إن كان مجردا فلا مجال لهذه الوظيفة. Бул биз экинчи вазифада жүрөбүз. Биринчи вазифа исбатул мамнун болгон, экинчи вазифа ипталу санад ал мусави жобосо нафсун нақид болгон. Ошондо жүрөбүз. Экинчи вазифа азыркы. Эми бул качан ушундай экинчи вазифа берилет? Санатты иптал кылуу сизге уруксат болот десе, эгерде саил жанында, манасын жанында санат айта турган болсо, манага кошуп санат айта турган болсо, эгер саил мана гана кылып туруп санат айтпай турган болсо, анда сизге бул вазифа берилбейт дейт. Качан бул вазифа берилет? Санатты иптал кылуу. Эгер санат айтылса да, өзү айтып атпайбы, иптал санат. Санатты качан иптал кыламыз? Санат айтылса. Санат айтылбаса, сиз иптал кыла албайсыз да. Бакия ан нунаббиха ила анна ма'на санади мин кибалил муаллили гойру мақбулин. Бул жакта айтып атат. Бир дагы мухим болгон нерсе, санаттын өзүн гана мана кылып коюу. Бул жакта эмне деп айтты? Кайфа ва хуа фарос деп айтты да бул жерде. Ошол кайфа ва хуа фарос каунуху фарос мамнун деп айта турмусу. Кайфа ва хуа фарос деп айтып атат да саил. Бул кандайча бул фарос болуп турбайбы десе, ошол фарос экендигине сенен далил талап кылам деп муаллил айта турган болсо, бул кабыл алынбайт дейт. Анткени бул өзү кайсыл немеде вазифада эле далил тургуза турган орунда, жерде болуп турат да. Бул кайра далил талап кыла албайт бул жерде. Демек бул жакта муаллил эмне кылат экен? Далил тургузат экен, тиги эмне кылат экен? Далил талап кыла алат экен да. Ошону айтып атат. بقي أن ننبه إلى أن منع السند من قبل المعلل эгерде санатты мана кыла турган болсо يكون غير مقبول. Анда бул эмне болуп калат экен? غير مقبول болуп калат экен, кабыл алынбайт экен. مثل أن يقول المعلل في المثال السابق أمنع أنه فرس ولا يقيم على ذلك دليلا. Ошол фарос экендигине далил талап кылам дагы, бирок буга далил фарос эмес экендигине далил тургузбайт да. Ошондой кыла турган болсо,
Фахада гойру муфидин, бұл далил пайда бербейді дейді. Түсінесіздер ме? Бұл қайра далил талап қылып отыр да. Өзі далил талап қылу саилдің вазифасы еле да. Бұл жақта не қылыш керек еле? Же санатты иптор қылыш керек еле. Санатқа далил талап қылса болып қалады. مثل أن يقول المعلم في المثال السابق أمنع أنه فرس. فرس يكن ديجنا ما نغلم. أغا دليل طلب قلم. ولا يقيم على ذلك هذا إشارة معنى دين القوات. ولا يقيم على بطلانه فرسا. أن فرس يكن ديجنا باطل يكن ديجنا. فرس ديجنا باطل يكن ديجنا دليل ترغس بايت. فهذا غير مفيد لأن منع السند لا يثبت الممنوع. عند كان يقول بول سنة ما نغلط رموسا. كيف وهو فرس ديجنا؟ Амнау каунаху фарас. Фарас екендігіне дәлел талап қылам десе, бұл өзінің тегіл жақта айтқан лейса би хайуан деген давасын испат қыла албайды ошомен арқылы. Санатты мана қылу арқылы давасын испат қыла албайды. Түсінесіздер бе? Давасын немен испат қыла алады? Дәлелменен ғана. Мана менен. Бұл деген өзінің давасын дәлел талап қылу менен испат қыла албайды да. Давасын немен испат қыла алады? Дәлел тұрғызу менен. Аға ошол санатқа дәлел талап қылу менен емес. لأن منع السند لا يثبت الممنوع فيبقى يتجه عليه المطالبة بالدليل. Демек бұл жақта егер санатты мана қыла тұрған болса, анда мұндан дағы не қыла алады? Саил дағы дәлел талап қылса болу керек. Дәлелін алып келдім. بمعنى أن المعنى هو طلب الدليل فيجب على المعلل إقامة الدليل. معللге не важип болады? Дәлелді тұрғызу, дәлел алып келу важип болады. ومنع السند لا يسقط عنه المطالبة بالدليل. Анан бұл жақта муалил, тигил жақта санат алып келгенден кейін сайыл. Муалил анын санадын мана қылып, санадына далил талап қыла тұрған болса, болды менен далил талап қыла албайсың дегенді түсіндірбейді дейді. Дағы деле далил талап қылса болар еді. Санатты мана қылса дағы сен бірінші өзіңден немеге даваңа далил алып кел, қодияңа далил алып кел деп талап қыла алады. فهب أن السند قد سقط بمنعك له فالمنع المجرد لا يزال متجها عليك. Бұл жақта айтып жатады. Мейлі сен ошол санатты неме қыл дейді, мана қыл дейді. Мана қылғандан кейін ошол санат сақит болсын дейді. Санадыңа далил талап қыл, бұл санадына далил тұрғыза албай қойды. Саил санат айтты да. Санат айтқандан кейін сен анын санадына муалил, сен анын санадына далил тұрғыза талап қылып атасың. Ошол санан кайфа ва фарос дегенге далил алып келші десе, далил тұрғыза албай қойды бұл байқұш. Бирок ошол учурда далил тұрғыза албай қойса деле, сенден не кыла алат? Далил талап кыла берет. فالمنع المجرد لا يزال متجها عليك. Мейлі ошол санадыңызна далил тұрғыза албай қойған санат этибарга алынбай қойды дейли. Бирок ошондой деле сенде мана бар дейт. Сага мананын мааниси эмне кылат? Далил талап кыла берет сенден дагы деле. Анда мана мужаррат болуп калат деп атат да. Мана мужаррат болсо деле сенден далил талап кылына берет. Үчүнчү вазифасы. Бул дагы деле муаллилдин вазифасына жүрөбүз. Эгерде саил мана кыла турган болсо, муаллил биринчиден мамнуну испат кылат, экинчиден эгер санат айтыла турган болсо, санатты эмне кылат? Ибтар кылат. Санат мусави боло турган болсо, же болсо нафсу нақид боло турган болсо. Мисал, үчүнчү вазифасы исбатул мудда'a би далилин ахар. Анан бул жакта биз азыр мисалды көп деле айтпай эле коелу. Биз жана айтканбыз да, саил тараптан 3 санатты гана алып келүү пайдалуу болот деп айтканбыз. Нафсу нақид, мусавилин нақид, ахос минан нақид, бирок аам минан нақид боло турган болсо. Аам минан нақид боло турган болсо, тиякта мисал үчүн нақид эмне болду? Инсан болду. Бул жакта санат эмне болуп калды? Хайван болуп калды. Бул өзү саилге пайда бербейт. Бирок эгерде саил муну адашып алып келе ала турган болсо, тиякта нақид, мисал үчүн давам эмне болду? Лайса би инсан болду. Анын нақиди инсан болду. Бул жакта санат кайфа ва хуа хайван деп айтты да. Ушундай болуп келип кала турган болсо, алып келе турган болсо, бул адашып алып келип алды. Буга саилге пайда бербейт. Бирок бул жакта немеге пайда берет? Муалилге. Эгер саил ушинтип адашып алып келип ала турган болсо, кайфа ва хуа хайван, хайван деп айта турган болсо, анда бул хайван экендигин иптол кылса боло алат. Хайван экендигин иптол кылса, демек анын инсан экендиги дагы эмне болуп калат? Иптол кылынат. Бул жакта муалил эмне деп айтып атат? Хада шахис, хада шабах, гойру инсан деп айтып атат. Мисалы, бул каран инсан эмес деп айтып атат. Инсан эместин нақиди эмне болот? Инсан болот. Инсан болот. Түшүнсөңөрбү? Инсан бул жакта эмне болот? Инсан эмес болот. Гойру инсан болот. Бул жакта саил не деп айтып атат? Амнау. Бул жакта лайса би инсан, инсан эмес экендигине далил талап кылам деп атат да. Инсан эмес экендигине далил талап кылам деди да. Кайфа ва хуа хайван деп айтты. Хайван менен бул жакта өзү кодыя эмне болгон? Лайса би инсан болгон. Лайса би инсандан мен чыгарасыз, инсанды чыгарасыз, нақиди.
инсан менен хайвандын накый алакасы эмне болуп атат? Умум хусус мутлак болуп атат. Хайван аам болот, теге инсан ахос болот. Ошол учурда негизи буга пайда бербейт. Буга пайда бербейт. Бул жакта, бул жерде доскадан жазып түшүндүрөйүн. Караңыз. Бул жакта дава. Дава. Лайса би инсан болот атат. Мунун накыйды эмне болот? Инсан болот. Эми бул жакта саил адашып келип, кайфа ва хайван дегенди алып келип алды. Өзү бул жакта аны алып келбеш керек эле. Ага пайда бербейт. Бирок эгерде адашып алып келип алып турган болсо, хайван дегенде аам болгон нерсени алып келип алып турган болсо, накыйттан аам болуп атат да. Бул аам болуп атат. Бул эмне болуп атат? Ахос болуп атат. Ушунтип алып келип алып турган болсо, анда муаллил санатты иптал кылгысы келе турган болсо, ушул жерде хайван экендигин эмне кылса болот? Иптал кылса болот дейт. Эгерде мисал үчүн бир далил алып келип туруп, натыйжа чыгарып, ва хуа гойру хайван, лайса би хайван деген натыйжа бере турган болсо, лайса би хайван деген натыйжа бере турган болсо, лайса би хайван деген жок, так. Инсан лайса би инсан, лайса би хайван деген натыйжа бере турган болсо, хайван эмес дегенде. Анда эмне болуп калат? Бул лайса би инсан дегенди түшүндүрүп берип коет да, испат кылып берип коет. Бул өзү башында не деп айтып аткан? Инсан эмес деп айтып аткан да. Инсан эмес. Инсан эместин накыйды инсан болуп атат. Бул жакта хайван дегенди алып келип атат. Хайван дегенди алып келип атат, Эми бул ошол немени аам болгон нерсени эгерде иптал кыла турган болсо, далил тургуза турган болсо, хайван эмес дегенди, хайван эмес дегенге далил алып келе турган болсо, анда мында натыйжа эмне болуп калат? Эгерде бир натыйжа келип, бул хайван эмес деген натыйжа боло турган болсо, бул лайса би хайван болсо, анда лайса би инсан экен да. Хайван эмес боло турган болсо, бул нерсе хайван эмес десең, анда ал инсан эмес дегенди түшүндүрөт да. Ошондо бул кайсы эрежеге чыгып калат? Нафюл аам яктады нафюл ахос. Же болсо интифа деп айтсаңыз болот. Демек, аам нерсени нафи кыла турган болсоң, лайса би хайван, хайвандыкты нафи кылып атасың да. Аам нерсени нафи кыла турган болсоң, анда натыйжа эмне болуп калат? Лайса би инсан. Демек, бул муаллилге пайда берет. Түшүнүсүзбү? Бул жерде. Кайсы жерге келдик эле? Үчүнчү далили, үчүнчү вазифасы исбатул муддаа би далилин ахар. Ошол муддаасын эмне кылат дейт? Башка далил алып келет дейт. Муддаасына башка далил алып келет дейт. Мисалы qala al-mu'allil hada al-ma'u najis wa ad-dalilu alayhi annahu mutaghayyirun bin-najasa wa kullu ma'in mutaghayyirin bin-najasati fa huwa najis деп айтты. Fa qala as-sa'ilu amna'u as-sughra. Sughrаны мана кылам. Sughra annahu mutaghayyirin bin-najasati деген болот атта. Ошого далил талап кылам деди. Fa qala al-mu'allil бул жакта муаллим эмне кылып атат? Өзү бул ошол сугрону амнау сугра десе, эмне кылыш керек эле? Биринчи вазифасы исбатул мамну. Буга ошол мамну болгон нерсесине эми бул жакта хадал мау najis дегенде далил тургузуп коет атта. Бул жакта ошол мамнуну кайра исбат кыла албай калат. Бул жакта сугрону мана кылып аткандан кийин бул жакта башка далил алып келенет дейт. Сугрону мана кылгандан кийин бул өзү эмне кылса, эмне кылыш керек эле? Сугрого далил тургузуш керек эле. Бул жакта өзү эмне кылыш керек эле? Сугрого далил талап кылып аткандан кийин сугрого далил алып келиш керек эле. Неме муаллил. Бирок сугрого далил алып келбестен туруп, кайра тиги хадал мау najis деген даванын өзүнө кайра далил, башка далил алып келет да. Түшүнүсүзбү? Исбатул мамну деген башындагы биринчи исбатул мамнуну колдонуш керек эле. Кандай бул жакта мамну кайсы болуп атат? Мамну сугро болуп атат. Ошол сугрого далил тургузуш керек эле. Эгерде буга далил неме давага далил тургузбаганда, даванын өзүнө далил тургузуш керек эле. Бирок бул жакта сугрону мана кылып аткандан кийин сугронун сахих экендигине далил тургузуш керек эле. Исбатул мамну кылбастан туруп эмне кылып атат бул? Санат айтылган жок, анда бул кийинки үчүнчү вазифага өтүп кетип атат. Кандай кылып атат? Даванын өзүнө башка далил алып келип атат. Өзү бул дава кайсы болгон? Хадал мау najis. Ва далилу алейхи аннаху мутагайрун бин najasa деген бул далил болуп атпайбы? Мукаддима сугро. Ушул далилдин ордуна башка далил алып келет. Түшүнүсүзбү? فقال المعلل هذا الماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين وكل ماء شأنه كذلك يكون نجسا. Бул жакта ошол муддаасын башка давасына башка далил алып келип атат. Өзү башында эмне болгон? Жогоркуда
Hada al-ma'u najis wa ad-dalilu alayhi annahu mutaghayyir деген dalil алып келген. Анан бул жакта саил ошол сугроого далил талап кылам деп айтты да. Аннаhu mutaghayyir bin najasa дегенде бул өзүм ялгыш керек эле. Ошол сугроого далил тургузуш керек эле. Мамнууну испат кылыш керек, далил тургузуш керек. Же болбосо тамбих алып келиш керек. Мисалы, эгерде назарий боло турган болсо далил алып келет, эгерде неме бадихи хафи боло турган болсо тамбих алып келет. А бул жакта ошол сугроону испат кылбастан туруп, кайра даванын өзүнө хадал мау najis дегенге башка далил алып келип атат. Башка мукаддима сугра, башка мукаддима кубра алып келип атат да. Не деп айтып атат? Хадал мау халлат фихи najasa. Өзү дава эмне болгон башында? هذا الماء نجس لأن هذا الماء دегенде لأن هذا الماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين 261-ден азыраак болуп атат. كل ما إن شأنه كذلك يكون نجسا деген. فهنا منع السائل مقدمة الدليل. مقدمة صغرى منع кылып ошого далил талап кылып атат. فبدل أن يثبتها المعلل ترك الدليل الأول. Бул жакта муаллил ошону испат кылыш керек эле, мукаддима сугроого далил же болбосо тамбих алып келиш керек эле. Бирок ошону испат кылбастан туруп, мукаддима сугроого далил алып келбестен туруп, не кылып атат? Биринчи далилди мукаддима сугро куброну экөөнүн биротолу таштап туруп, башка далил алып келип атат даванын өзүнө. وانتقل إلى دليل آخر وقد قال العلماء ушул сүрөттө карап көрөбүз. Бул нерсени демек 3-чү вазифаны акыркы кылыш керек деп атат да. قرب كروسيت إن انتقاله لدليل آخر إن كان لعجزه عن إثبات المقدمة الممنوعة فذلك يعد إفحاما بالنسبة للدليل الأول. Эгерде экинчи далилге өтүп кеткендиги, ошол сугроону, бул жакта сугроону мана кылып атпайбы? Сугроого далил талап кылып атат. Ошол сугроону испат кылуудан алсыз, испат кыла албай калгандыктан экинчи далилге өтүп кете турган болсо, бул жакта сугра куллу маин мутагайрун бин najasa дегенге далил алып келе албастан алсыз болуп, кайра давага башка далил алып келе турган болсо, анда эмне болуп калат? Бул ифхам болуп калат дейт. Ифхамды айтканбыз не деп? Ошол оозу жабылып калат деген да. Алсыз болуп калат. Бул ифхам бул муаллил үчүн айтылат, илзам бул саил үчүн айтылат. Ифхам деген ошол давасына далил тургуза албай калды дегенди түшүнүлөт. Бул ифхам болот, бирок неге? Би нисбати лил далилил аввал. Биринчи далилин тургуза албай, биринчи далилин дурус экендигине далил алып келе албай калды. Демек биринчи далилинде бул эмне болуп калды? Оозу жабылып калды деген болуп калат. Ва ин кана интиқалуху ли ажзихи, бирок экинчи далилге эмес, экинчи далилде да карап көрөбүз. Түшүнүктүбү? Түшүнүп керебиз. Эгер экинчи далилди таштап дагы башка далил алып келсе, эгер алсыз болуп калгандыктан боло турган болсо, ал да ифхам болуп кетерет ошентип. Эми карап көрөбүз. Ва ин кана интиқалуху ли ажзихи. Бул биринчи далилди таштап экинчи далилге өткөндүгү алсыз болгондуктан, биринчи далилге далил тургуза албай калгандыктан боло турган болсо, сугроосуна далил тургуза албай калгандыктан боло турган болсо, эмес. Жана жогоркуда сугроосуна далил тургуза албагандыктан башка далилге өтүп атат да. Бул жерде андай эмес экен. Биринчи неме сугроого далил тургуза албагандыктан эмес, жөн эле не үчүн? Валакин ликаунхи аудах. Экинчи далили биринчи далилге караганда дагы ачыгыраак экен да. Анан ва абада анил ишкалат. Анан буга эгерде экинчи далилди алып келе турган болсо, буга тигинде ишкалаттар, i'tirodаттар келбей тургандай боло турган болсо, фала юадду ифхаман, анда бул ифхам болуп эсептелбейт дейт. Түшүндүрбү? Эгер алсыз болуп кала турган болсо, ифхам болот, алсыз эмес боло турган болсо, анда бул ифхам болуп эсептелбейт. Ошондуктан тиякта жана шейхтер дагы жанагы байтта манзумада айткан, فمنصب المذكور في المناقضة إثباته لها بلا معارضة. إثبات قلش كرك دليل أو كله جواب تنبيه. فبالدليل أو مع التنبيه فاسقي لما قلت بلا تنبيه. دليل أو كله جواب تنبيه أو كله. أو يبطل المعلل المستندة. جواب المعلل ميلاد سنة إيكنش وظيفة سنة سنة إبطال غلط. مساويا إذ منعه مجرد. إذا سنة مساوي بلا ترمسه جواب نفس نقيض بلا ترمسه. إذ منعه مجرد عن كلمة غلط. Жөнеле ошол жанагы немени санатты жөнеле мана кылып коюу гойру муфид дейт. Изманухум муjarrada гойру муфидин инда ахли назари. Мананын өзүн гана, санаттын өзүн гана мана кылып коюштугу бул дурус эмес деп айтканбыз. Ау муддааху би далилин ахар. Жообусу кандай? Ау юбтилул муаллилул мустанада мусавиян изманухум муjarrada гойру муфидин инда ахли назари. Үчүнчү вазифасы ау муддааху би далилин ахари. Анда үчүнчү неме вазифасы гана экен, давасына башка вазифа алып келет. Бирок жанагындай, эгерде ажиз боло турган болсо, ифхам болуп калат. Эгер ажиз эмес, тиги далили экинчи далил аудох ишкалаттан, i'tirodаттардан алысыраак боло турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Бул ифхам болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi marji'un ma'ab.